Hı? Dayar. Кечирим сурайм. Күтүрүп койдум деген. Москвада да Манас күнүн кылып атканбыз да, ошоктон чыгып байланышып Рахмат. онлайн байланышып калдым дегендей. Рахмат. Та урматтуу мугалимдер, эмечи Нургүлжи, Google Meet'тегилер кантип көрүп атабы алар дагы? Ооба, көрүп атат. Аяка да экран поделиться болду. Ал жерде да адамдар отурушат, кишилер. А, урматтуу мугалимдер, урматтуу эже агалар, агайлар, баарыңыздардын биринчи кезектеги ушу келе жаткан 4 декабрь Манас эпосунун күнү менен чын дилимден куттуктайм. Ушул жакшы ишти баштап, мугалимдерди окуталы, могу ааламдашы доорунда мугалимдердин кадыр баркын өстүрөлү, дүйнө таанымын кеңейтели, бир руханий азык тартуулайлы деп аткан ушул демилгени баштаган Нургүлжи, сиздерге терең таазим. Үн угулуп атабы, биякта үн Угулуп угулбай жатат, жатабы сонун дегендей. угулуп жатат. Рахмат, Нурбек. Башка мугалимдер угулуп атат баарына эле. О, баарына Автобус угулуп бес. жатат. Анан биз эми Аябай жакшы Манас угулуп жатат. жакшы. Манас боюнча кеп кылабыз. Мен өзүм аты жөнүм Нурбек Талантбеков, жашым 28-де. Ушул 17 жылдын жүзү болду ушу Манас дүйнөсүнө аралашканыма. Анан ушу сиздер менен бүгүн Манас коомдо кандай идеология болот, канткенде биз Манасты жакшы билип, канткенде Манас айтуу сынактарында, Манас таануу таймаштарында биз жеңишке жетишебиз деген сындуудагы кеп кеңеш, ой пикирлердин үстүндө анан суроо жооп форматында дагы кылсак болот. Бизде канча убакыт бар Нургүлжа? 1 саат, 1,5 саат сиздин өзүңүздүн ыңгайыңызга караша Абалга жараша Ооба, келгиле да. абалга жараша. Кеттик анда. Бул Манаста эң биринчи эле раматылык тиги бейиши болсун. Топчубек Тургуналиев деген аксакалыбыз бар эле, Топчубек деп. Ушул кишинин бир жакшы окуясы бар. Манас эмнеден башталат десе, Манас дегенден башталат дегендей. Манастагы эң алгачкы окуя бул Баян башы, Жомок башы. Ушул Баян башында бабаңардын жомогу баштабай кетсек болобу, атаңардын жомогу айтпай кетсек болобу деген жакшы саптар бар да. Мына ушул саптардын өзүндө коомдо Манаска катышкан мугалим болобу, окуучу болобу, Манаска кызыккан инсан болсо, ача пикир киши булар суроо бергенде, ушу Манас деген жомок да атпайбы дейт да. Бизде коомдо биздин аң сезимибизге жомок деген сөз бул миф, уламыш, легенда, апыртылган, көбөртүлгөн деген таризде окуткан, ошондой тарбиялаган, ошентип биздин каны жаныбызга сиңип калган. Кезинде 17 18 кылымдарда Келдибекти, Тыныбекти, Балык Оозду жомокчу деген, чоң жомокчу деген, улуу жомокчу деген, мисалы, бул жомокчу дегени бүгүнкү биздин түшүнүккө алганда калпычы, же ушакчы, жоктон бар кылган деп түшүнбөшүбүз керек да. Бүгүнкү алар жомок деген сөз кыргыздын төл сөзүндө тарых, чындык, баян дегенди билдирген. Ошон үчүн улуу Манас, улуу баян деген Манасты мисалы. Ошондой таризде бул атаңардын жомогу айтпай кетсек болобу деп атканы, атаңардын тарыхы айтпай койсок болобу, бабаңардын тарыхын баштабай койсок болобу дегендей эле түшүнүш керек. Жана орустун сказкасы, кемпир чалдын окуясы, алтын ийненин окуясы деген сынды окуялар аны кыргыз жөө жомок деген. Жөө жомогуңду токтот дейт мисалы, ушундай кеп окуат го. Ошондо биз улуу жомок менен жөө жомоктун айырмасын билишек да. Биз баягы бир нерсенин бир гана маанисин караганды үйрөнүп атабыз. Болбосо бир эле мисал кара деген сөз. Бир нерсени баягы көңүл бур, кара ошондо баамда дегенде. Экинчиси өң, түс. Үчүнчүсү ал байыркы, эски. Ошол эле ошо төртүнчү мааниси өтө даңазалуу, өтө мындай бир көптү көргөн, тажрыйбалуу, өтө улуу деген сындуудагы бир 4-5 мааниси, мындан да көп мааниси болуп чыгып калат да. Мына бир эле сөздө ушундай кыргыз тилинде көпчүлүк сөздөрдө бир эмес бир нече мааниге ээ болот. Ошондой жагдайда биз бир гана маанисин түшүнүп алып калкалбашыбыз керек. Анан бизде тилде адабий тилдин эрежесин иштеп атканда Тыныстанов, Арабаевдар ба Гүлнарынан чыкканга ошол жердеги элдин, жергиликтүү элдин гана диалектисин кошкондуктан ошол тилдин эрежеси, адабий тилдин эрежеси ошол диалект менен түзүлүп калган үчүн биз калган түштүктөгү, калган аймактагы керек болсо бүгүнкү Кыргызстандын
четиндеги кытайлык кыргыздарда болобу, алтайлык кыргыздарда болобу, башка жактагы сөздөр биз үчүн кыргыз тилинин сөзү эмес катары көрүп, биз өзүбүздүн тилди өзүбүз жарытып, кедейлентип, мындай бир кодулап аткандай эме болуп калып атат да. Ошол эле Үйдахин түшкөн 48 000 сөздүктүн дээрлик 80-90% жана сепаратор, аккумулятор, генератор деген сындуу орусча, техникалык буюм тайым сөздөр да мындай караганда анын өзүн өзү билет, компьютер дегенде эле берип атат да, мисалы которулбайт дегендейчи. Бирок ошондой жагдайда бизде бар нерсени жоготуп атабыз да. Мисалы элементардык бир нерсе жомок дегенге куйрук улаш. Пияда деген сөз. Пияда десе мисалы мен уккан эмесмин, мен манастан окугам, анан түштүктө пияда деген сөз жакшы колдонулат. Бул жөө басуу деген сөз да. Мисалы ат менен эмес же унаа менен эмес, бир жака жөө жүрүү. Мисалы ушундай сыяктуу сөздөр көп да. Ошондой сөздөрдүн бири бул жомок деген сөздү да биз биринчи кезекте манасты окуп атканда ушуга көңүл бурушубуз керек. Экинчи кезекте жарымы төгүн жарымы чын, жарандардын көөнүчүн. Көбү төгүн көбү чын, көпчүлүктүн көөнүчүн дейт Манас баянында. Бул деген сөз төгүн дегенди дагы биз бир эле маанисинде калп, бир нерсенин жалган деген маанисинде эле алсак, анда дагы жаңылышабыз да. Биз Манаста аян менен айтат, түш көрүп айтат, транска кирип айтат деп атпайбызбы? Ошол транска кирген, аян алган, кадыр баркыбышып, тажрыйбасы жетип, күчтүү манасчы болгондо ошол төгүлүп аткан учурду дагы ошол төгүлүп келди. Адам акылында билбейт ал чынбы калппы. Ал төгүлүп келди. Ошол учурда жарымы ошондой көктөн келген аян болсо, жарымы ооздон оозго, устаттан шакиртке өткөн өзөктүү, салттуу окуялардын топтому. Мына ошол нерсени баштабай койсок болобу деп Манас баянында баштап айтып атат. Эң башында биз ушуну эң обол дегенде ушул нерсеге биз көңүл бурушубуз керек Манаста. Анан коомдо Манас дегенде эле бул дин менен каршы келет, шерик деген сындуу чала сабат тайкы түшүнүктөр бар да. Ошондой жагдайда Манас менен диний түшүнүк эч качан каршы келбес. Ал ислам динине дагы, башка динге дагы. Манаста капыр ал бул деп да билбейт негизи, чын келгендечи. Түшүнүктөр, аң сезимдер башка. Мисалы биз ислам дини Атылак согушунан кийин Араб менен Кытайдын урушунда жеңет да. Арабтар жеңет. Ошондон баштап диндин таасири башталат. Андан кийин күчөп отуруп Аксак Темирдин Кукон хандыгынын учурундан бери карай ошол доорлордон уланганда күчөп отуруп кечээки 2000-жылдары бизде эгемендүүлүк алып Советтер Союзунан бошонгондон кийин диний түшүнүктөр, медреселер, мечиттер ар бир айылда салынып, ошондо бир беткей мындай бир доор келди да. Бул кечээки доор. Манаста бизде 100 жыл мурда, 200 жыл мурда, 300 жыл мурда ар бир айылда мечит жок кезде Манаста минтет да. Биз Куран окуганда Ихлас сүрөсүн билебиз да. Кул халлаху ахад, Аллаху самад, ла милат ва ла милат ва лам якул лаху куфуан ахад деп Ихлас сүрөсүн окуйбуз. Мечиттерде имамдарга айлыгын төлөп берип, дини ушундай сонун гүлдөп өнүгүп өскөн мезгилде мындай нерсе бар да деге. Ошол эле мечит көбөйгөнгө чейин биздин манасчылар Манас вариантында, Манас баянында тууду деген эне жок, туш келин шээрин эме жок, туудурду деген ата жок, тууралыгында ката жок, өзүнөн калган урук жок, 18 000 ааламда ошо Кудайдан өткөн ыйык жок, Теңирден өткөн улук жок деген сындуу Кудайдын атасы апасы жок экенин, андан тараган бала бакырасы жок экенин, ал жалгыз улук зат экенин далилдеген Куранда айтылган Ихлас сүрөсүн манасчылар ал эмедеги динди жакшы окубай туруп, шарият менен кенен кабардар болбой туруп, алар ошол тетиги байыркы доордон бери карай Манаста Кудайдын улуулугу, адамзаттык ынтымак, биримдик, табият менен болгон таттуу мамиле, гендердик саясаттан баштап бардык темада Манас баянды болгон үчүн элдер Манаска муюп келген. Динди дагы биздин бабаларыбыз бул биздин Ихлас сүрөсүн көрүп, бул биздин Манаста мындай айтылат да, Фатиханын сүрөнүн мааниси мындай экен, бул биздин салтыбызда мындай берилет да деп отуруп, бул биздин
баалуулук убузду биздин жашообузду көркөндүрөт, кем кылбайт экен, чөкөттөйт экен. Бизде бар нерсе деп оңой кабыл алгандыгы дагы ошо Манастагы бар нерсе болгон үчүн да. Манас өзү жашоонун мыйзамы дегенге, кыргыздын жашоо мыйзамы деп айтканга, энциклопедиясы дегенге толук татыктуу бирден бир таянар, ишенер, тутунар ыйык китеби. Бирок Манасты дин катары караганыбыз туура эмес. Биз ошондой Манасты жакшы ой менен эмес, айрым бир учурда кыргызга кыргызды душман кылуу максатында Манасты дин катары көргөзүп, Манастын өзүн Кудай катары көрсөтүп, Манас аркылуу кыргызды бөлүп жарган күчтөр пайда болгону бизди өкүндүрөт. Ошондой коомдогу ошондой терс пикир, туура эмес жагдайлардын аркасында Манаска болгон ишеним, Манаска болгон көз караш, манасчыларга болгон мамиле дагы жана диний багытта жүргөндөрдүн Манастан терең билими болбогондуктан ушул жагдайга ооп бараткандыгы бизди өкүндүрөт. Бирок муну биз оңдошубуз керек, түздөшүбүз керек. Ошол нерсе болуп калды деп эле кете берсек, эртең улутчулдар анан диний багытта жүргөндөр деп өзүнчө маселе жаралып калбашы керек да. Анан Манастагы дагы бир нерсе, бул Манасты жакшы окугандын, Манасты билгендин эң чоң пайдасы бул биринчи кезекте физик болобу, математик болобу, курулушчу болобу Манасты инсан катары, адам катары окуй турган болсо, ал сөз байлыгы өркүндөйт. Биринчи кезекте китеп окуганда дүйнө таанымы кеңейет, анын удушу. Экинчи кезекте ал курулушчу болсо, мисалы медицинага, химияга, билимдин башка тармактарын окуганга убактысы жок болсо, бирок Манас аркылуу илимдин ар кыл тармагы менен тааныша алат Манастагы. Бул Манас бир окуганда же эки окуганда бүтүп кала турган, үйрөнүп ала турган нерсе эмес. Жаттап эмес, жөн эле түшүнүп окуйм деген күндө деле улам жаш өткөн сайын, улам жыл өткөн сайын, окуган сайын ошол эле сап, ошол эле ыр түзүлүштөрү, бирок улам жаңы сырлары, кырлары ачылып элге жетип отурат да. Ошондой түгөнбөй турган улуу баян дегенге толук татыктуу китеп. Анан бул Манастагы айтканда биз жер сууларды өзүнчө, сыргыжындарды өзүнчө, Манастагы ада салттарды өзүнчө бөлүп бөлүп айтсак бул туура болот да. Эми ошондой нерсенин бири бул жер суу аттары боюнча Манастын реалдуу каарман болгону, реалдуу тарыхый баатыр болгондугу, ошол атабыздын жасап өткөн иши менен биз бүгүнкү ала тоого ээ болуп атканыбыздын бир далили. Манастабыз Алтайдан Ала тоого келип, душмандардан бошотуп, кыргыз элин, кыргыз жерин мындай бир өзүнүн азаттыгын алып берип, көз карандысыз эгемен мамлекетти курап, жоктон бар кылып аткан учурунда ошол терс суу же терс моё дейт Манаста. Ошол жердин атын өчүрүп Текес коет. Текес деген жерди билебиз баарыбыз, Текесте кыргыздар дейбиз. Бирок Текес деген өзү бул ошол Кытайдын хандарынын аты болот, ачык айтканда. Манастын улуулугу ушунда. Айкөл деп атпайбызбы Манаста да атабызды. Ошол Айкөл дегендин бир сыры, ал урушуп аткан душманынын ана башы болгон Текестин жанагындай улуу баатырлыгын, улуу даражасын сыйлап, душман да болсо урматтап Манастабыз. Өлсө өлүптүр, жеңилсе жеңилиптир, бирок ошонун аты унутта калбасын деп, ошол элге болгон сый урмат катары Манастабыз өзүнүн жерин бошотуп атса дагы, бирок душмандын падышасына болгон сый урматынан ошол жердин терс моёнун атын өчүрүп, унутта калбасын, кийинки балдар билсин деп, Манастабыз Текес коет ошол жердин атын. Ошого макулдук берет, ошого ынанат, ошол нерсени жүргүзөт. Экинчиси, ысык көлдүн мурдак аталышы катары Керкөл дейт, бирде Бермет көл дейт, Вариантулка жараша. Бул Манас атабыздын окуясында, Алтайдан Ала тоого айткан окуяда аябай жакшы айтып берет. Ошол эле нарын боюнча, мисалы, нарын деген сөздү айрым учурда нарында жашап аткандар, башка облусту эмес, нарындыктар өзүлөрү билбей калат да. Нарын деген эмне деген сөз дегенде билбей калат. Нарын деген сөз ушу Манаста майда тууралган кара кесек эт дегенди билдирет. Анан ошол нарындын мурдагы Манастабыз келгенге чейинки аталышы Суңшоо деп берет. Анын мааниси кытайча болот да. Анын мааниси суунун башы, суунун мекени дегенди билдирет. Анан Суңшоо атын өчүрүп, мал киндиктүү болгондуктан анан Нарын атка көчүрүп, Манастабыздын дам ушундай жакшы жөрөлгө ушундай аталыш калат. Ошол эле Жумгал боюнча, Жумгалдын мурдагы аталышы Буйда суу дейт. Адамзаттын ушундай ынтымагын, биримдигин даңазалаган окуя Жумгалдагы окуя.
Кыргыз Кытай анан Казак Уйгур анан деги капыр мусулман деген түшүнүк болбош керек. Кудай жараткандан кийин баарыбыз бир даражада бир укуктабыз, баарыбызга күн тегиз тийгендей, жер баарыбызды тегиз көтөргөндөй эмеде адамзаттык баалуулукту берет. Ошондо Кыргыз Кытайдын чоң кырсылдашкан согушунда атайын жана катыраң аяр кыздын кернейин үйлөгөндө сыйкыр менен көздөрүн жумат. Керней үйлөгөндө көзүн ачса жана жер жайнаган кыргыздын колу дагы Кытайдын колу дагы бир ажайып, бири тоодо, бири зоодо, бири ойдо, бири чуңкурда, бири чөлдө, бири аралда, бири асказоонун боорунда, бири жалгыз чытырман токойдо калып калат да. Анан канча жыл өткөнү белгисиз дейт, баягы сыйкырдын күчү менен көзүн ачкандай, сыйкырды жандыргандан кийин жана жалгыздыктын зардабын, жалгыздыктын азабын таткандан кийин ал жалгыздыкты көзүң көрбөсүн, жумуп кал, жумуп кал, көзүңдү жумуп кал дегенден улам адамзаттык идеяны чагылдырган жалгыздыктан өткөн жаман нерсе жок. Улут улутка бөлүнгөн, уру уруга бөлүнгөн, элге бөлүнүп алып болбогон бир нерсе менен ач көздүк менен жер талашып урушкан жакшылыкка алып келбейт деген улуу сабакты чагылдырган ошол жумгалдагы окуя. Мына буйда суу аты өчүп жумуп кал дегенден жумгал болот. Ошол эле эме боюнча ак суу боюнча мисалы көл далалы манастабыз текести бошотуп келип ак сууга Кызыл Кыя кезеңден ашып ак сууга келгенде тасманын ар жак бер жагы менен түштү дейт аскер манастын колу. Анан ошондо Орго деген падыша Керкөлдү бийлеп башкарып турган Ысык көлдүн мурдагы аталы Ысык көлдү. Анан ошондо манастабыздын улуулугун караңыз, өзүнүн жерине келди. Бирок ошондо дагы айтпай даярдыгы жок экен күтүүсүз бастырып кирип кырып салбай тигилер элчи салат да биз даярдана албай калдык, мана сен келет дегенге капыл тапылдан сен текес өлүп калдың, сен келгенге биз даяр болбой калдык, аскер жыйнап алалы, кол курап алалы, курал жарак даярдап алалы. Анан чыныгы баатырларча бир жекеге чыгып мушташтырып уруштуруп сандуу аскер менен кырчылдашып бырчылдашып ошондой бир найза сунуп кылыч шилтеп калкан тосуп чокмор уруп өзгөчө бир бүйүр ысыткан уруш кылалы десе манастабыз дагы жок сен даярдыгың жок болсо өлүп кетейинби деп уруп ойнобой бастырып кирбей өзүнүн жерине макул анда даярдык көрүп ал дейт да. Мына ошондо бир жума сурайт тыным. Бир жуманын акысына жер кесип бер дейт. Биз ашуудан түшүп ылдыйлап жаталы, анда биз дагы даярдык көрүп дейт. Ошондо 7 күндүн акысына жерин кесип берген жер кесип болду дейт. Анан согушабыз, урушабыз деп келип эс алып жатып ар коктусуна капчыгайына кирсе өзөн капчыгайынын ичинде ысык суусу бар экен, суунун агы бар экен, улугу бар экен, тунугу бар экен деп тергеп анан ой бул агарып аткан суунун мекени турбайбы, суунун мекени турбайбы, анан ошол жердин аты ак суу болду дейт. Жыргап жатып урушабыз деп жатып жыргап 7 күн майрам курган, сайран курган, жыргап жатып калган жер жыргалаң атка калды дейт, ошо өзөндүн бою. Ошондон улам суунун аты дагы жыргалаң суу болуп калды дейт. Мисалы ушундай аталыштар Манаста ар бир капчыгайнын, ашуунун, райондун, аймактын, өрөөндүн аталыштары да көп кез. Мисалы чүй боюнча мына баарыбызды башыбызды батырып баарыбыз жашап ушул жерден байыр алып түнөк таап өлкүндөп өсүп куда сөөгү болобу, жашкарысы, кыргызы, орусу, өзбеги, тажиги, татары баардыгын көп улуттуу Кыргызстандын ичинде эң көп жашаган бул ушул чүй жергеси, чүй өрөөнү. Муну Манастагы аталыш Абаңды талаа дейт, Сары Өзөн кийинкиси. Ошол Абаңды талаада кыргыз көчүп конуп жүрүп дагы бир башкага кетип анан кийин келгенде Кытайга алмак ээлеп алып дейт. Анан биздин бабаларыбыз 300 жыл дегенде урушуп, жеңип, жеңилип, кырып, кырылышып, өлбөгөн жерде калып атып, чуу көтөрүп атып алган үчүн анан каяка бартасың дегенде баягы 300 жыл чуусу басылбаган чуулуу жерге бартам деген. Чууга бараткан турбайсыңбы деп ошондон улам ошол жердин аты Абаңды талаа аты өчүп, акыры заман журтуна чуу болот. Аны чуу дегенди кийин окутпай, эч ким айтпай, билбей, анан бара бара чуу атын биз каңшайып
Минтранста иштегени дагы, жол салганы дагы, башкасы дагы чуу деп койду да. Аты чуу дегенин билбейсиң, эмне экенин билбейсиң. Мына ушундай Манаска болгон туура эмес билимдин, маалымат жетишсиздигинин айынан аны да билбей калдык. Анан чуу аты кийин сөз өзгөрүп доор алмашканда чуу чүй болот. Ошондой эле нерсе бул Дүбүркөл боюнча. Манастабыз ала тоонун душмандардан бошотуп, кайра Алтайга аскерге баягы элине бара турган мезгилинде кыштын кыраан шилдесинде тоо башын аралап баратканда баягы жердин касиетине арбалып суктанып, ошондо Дүбүркөлдү көрөт. Дүбүркөл баягы дүбүрдү чанган тоонун боорундагы, койнундагы өзгөчө бир дүбүртү артык чыккан көл болчу да. Ошол себептен Дүбүркөлгө жеткенде, ой бунун тоң эме деген балдар чана тээп, тоңуп, шундуктуудай оюн күлкү салып жүргөндө Дүбүркөл аты өчүп, Сонуңкөл Турбаев дейт. Анан Сонуңкөл доор алмашып, сөз өзгөрүп, адам баласында тилге болгон көз караш алмашкан сайын Сонуңкөл аты калып, анан Соңкөл болуп кеткени дагы мына ушундан да, жер суу аталыштар боюнча. Дагы бир кызык нерсе, Манаста биздин Кыргызстандын гана чөлкөмүндө эмес, бул дүйнө жүзүндө Америка Кошмо Штаттарынан Түндүк Америка, Түштүк Америка, Европа, Евразия материгинин баш аягында Сыймын аралы тиги Японияга чейин, тияк Индиянын ар бир айылына чейин керек болсо Манаска байланышкан жер суу аталыштары көп. Менде быйылкы жылы Манас театрында жетекчи болуп турганымда Навратан Жава деген индиялык индус ишкер келип, анан жолугуп калды ушу Манас боюнча кызматташалы деп. Анан ошол ишкерге мен мактанып, баягы бирин экин билгенимди айтып, Индияда бир 20-30 жер суу аталышы бар экен Манас боюнча. Ушуларды бир көрсөк дедик элек, бир кызматташсак дедик элек деген кепти айтсам, ал күлөт. Навратан Жава деген өзү ишкер мырза. Индияда сиз айткан 20-30 аталыш эмес дейт. 1000 аталыш бар дейт. Ар бир айылында жок дегенде бирден көчөсү, дүкөнү, аптекасынан дарыканасынан тарта, чокулары, дайралары, өзөндөрү, храмдарына чейин Манас боюнча аталыш аябагандай көп дегени мени таң калтырып, бир чет ойлондуруп койду. Мына жакында мына 95-жылы Манас эпосунун 1000 жылдыгын оондун баягы буунун чечими менен Манас эпосунун 1000 жылдыгын белгилөө боюнча атайын резолюция чыккан. Ошол резолюциянын кабыл алгандыгын 30 жылдыгын белгилеп Америкага барып алды турабыз сапар менен, Кудай буйрса. Ошондой жагдайда Америка Кошмо Штатынын өзүндө, Вашингтондун борборунун түптүк батышында Манасас деген шаар бар. Эгер ишенбесеңиздер, урматтуу мугалимдер, кызык нерсе Google картага кирип, телефонуңардан эфир бүткөндөн кийин Google Maps'тен кирип, ошол кыргызча эле чогуу Манасас деп жазсаңыздар, ошол Америка Кошмо Штатында Вашингтондун жанындагы бир Вирджиния штатына караштуу бир шаарды көрөсүздөр. Анын видеолору чыгат, сүрөттөрү чыгат. Ошол Википедияга кирсеңер, ал шаар тууралуу маалыматтар чыгат. Неге Манасас болуп калганы боюнча мен окуп көрсөм, Манасас неге антип койгону боюнча такыр айтылбайт. Бирок эл ичинде Манасас деп 300-400 жылдан бери шаарга ошентип атат дейт. Баягы кагазга түшкөн. Бирок бул андан да байыркы аталыш. Бул жергиликтүү индеецтер коюп кеткен дейт да. Индеецтер өзү Алтайдан кеткен биздин туугандар да негизи түбү жана. Өткөндө Инстаграмда да, ТикТокто жүрөт. Ошо жана Навака деген урусунан баштап эле эт жегенине чейин, кой сойгонуна чейин, шырдак, туш кийиз, килем жасаганына чейин окшоштуктары боюнча бизде илимдин доктор наук профессор бир эжебиз бар. Бир 4 жыл 5 жыл Америкада ошо университетте сабак окуп, ошол жакта индеецтер тууралуу бир жакшы материал жазып азыр китеп кылып чыгарып алынат турат да. Мына ошол нерсе дагы Манастын Америка Кошмо Штаттарында, Аргентинада, Чилиде бар экендиги таң калтырат. Мына мындан былтыркы жылы болсо керек, жаз айларында Чили Республикасынын, Түштүк Америкада Чили мамлекетинин Кыргыз Республикасындагы, анан Казакстан, Борбор Азия боюнча элчиси бар. Казак, өзбек боюнчачы, Түркмөнстан боюнча. Ошол элчи мырзаны биз сукпарга алып барып сүйлөшүп, сыйлап аткан учурда суроо бердим да, ушу Чили деген мамлекеттин аты эмне себептен мындай болуп калды деп суроо берсем, ал мынтет эки маанисын айтты да. Биринчиси дейт, бул кескин аба ырайынын
өтө ысып же өтө муздап кетиши дегенди билдирет дейт. Экинчиси бул куштун түрү катары айтат дейт да, жанагы андай бир түрү катары айтылат, ошондой түшүнүк бар дейт. Анан мен таң калып атпаймынбы, Манаста чил деген, чилдин башын жулгандай балбандык эмес булгандай деп, чил деген туура бизде да куштун аты, чил деген куш бар. Ошондой көп айтылат Манаста. Сиз айтканга дал келип атат. Экинчиси, бизде жай чилде, кыш чилде дейт. Жайдын ысык аптаптуу саратан дейт, анан жай чилдеси дейт. Же болбосо ызгаардуу кыштын борон чапкындаган мезгили кыш чилдеде дейт. Чилде деген түшүнүк десем жаман дал келет экен деп таң калат элчи өзү. Ошо бизде да ушундай түшүнүк. Аналарда мааниси эле ошондой болсо, бизде аталыш өзү тилдин өзү келип чыгып, сөздүн келип чыгуусу бизге жакын болот. Мына ушул нерседен улам Сагынбай аталарыбыз 1922 жылы жазылган вариантында Манастын күнбатышка деген жортуул деген окуя бар. Европа жерин түбү желип бериш, Америка материгине чейин барган айтылат да Манаста. Аны кезинде 102 жыл мурда Сагынбайдын вариантын Ыбырайым Абдрахманов Сыя менен жазганда, аны өзү да таң калса керек. Аны кийин 2014 жылда китеп болуп чыкты. Ошол мезгилде китеп болуп чыгып, Манастаны окутуп атып, биз таң калганбыз. Кантип эле жердин түбү желип бериш, Америка материги дегени деп ишенген эмеспиз. Бирок азыркы Google картадагы, интернеттеги жанагындай тарыхый жер суаттары, өзөндөр, коруктар, ошондой аталыштарды көрүп туруп, демек Манасчы Сагынбай аталарыбыз, Саякбай аталарыбыз Манас вариантында интернеттин изи жок кезде, Google, TikTok, Facebook, эч нерсе, телевизор, радио жок кезде жазылып алынган вариантта Европадагы өлкөлөрдүн элдин санжырасы, санаты, маданияты, Америка Кошмо Штаттары жайгашкан тиги Америка материги жөнүндө, аяктагы элдин маданияты жөнүндө маалыматтар, аталыштары жөнүндө Манаста Сагынбай Саякбай берип атса, ошол нерсенин учкундарын биз бүгүн көрүп, ынанып, ошону изилдейли, ошону дагы тактайлы деп атканыбызда, демек бул Манас жана айтып өткөндөй төгүлүп келген, аяң менен келген Кудайдын бир керемет адамзатка, кыргызга эле эмес, адамзатка берген баягы бир табылгасы, мурасы, энчи, кенчи катары карасак болот. Биз Манасты кыргыздын гана ичинде, кыргыздын дагы ар бирине жүрөгүн жеткизе албаган, уксаң оку, окусаң окубасаң кой, өзүң бил, Манас ишенсең ишен, ишенбесең кой деген муктаждыкты талап кылбаган, ар кимдин баалуулугун ээрчип, бирок Манасыбызды баалай албаган коомдо, ошондой заманда, ошондой нерседе кыргыз ошондой жашап атабыз. Бирок дүйнөдө Манаска болгон мамиле, Манаска болгон ишеним, Манаска болгон илим билимдин багыттары таптакыр башкача экенин дүйнө кезгенде, эл аралаганда мен көрүп таң бердим. Мисалы бул Америкадагысы, Индиядагысын айттым. Мисалы эми арабтар боюнча, мисалы бизде арабтар десең таза, укмуш элебиз да диндегидей. Жок, чын келгенде араб жеткен балител болгон кезинде. Өзүнүн кызын өзү зоруктап, өзүнүн кызын өзү өлтүрүп койгон, көмүп койгон заманда жашаган үчүн Кудай Тааланын, Алла Тааланын керемети менен ошол коомду тазарсын деп Мухаммед пайгамбарды ошол арабтарга берип атат да, мисалы. Бирок ошол нерсе бүгүн деле бар. Мына мен Арабияда бир нече араб мамлекеттеринде болгом, мисалы ошол эле Мысыр, Египетте, Иорданияда, Палестинада, ошол эле Израилдин өзүндө болдум. Ошол эле Саудияда болдум, мисалы Араб Эмираттарында болдум. Анан кыргыз устукандап, этине таарынбай, кадырын билип, өзүнүн жолун билип, өзүнүн ордун билип отурабыз. Мисалы конокко барып калсак, мына баарыбыз деле айылда өстүк го, айылда бир 30-40 киши болсо, кимден кийин ким отурганын ал табличка жазып, күбөрткө атын жазбасаң деле, ар ким өзүнүн орду менен барып отурат. Ошол ордуна жараша ар ким өзүнүн устуканын алат. Бизде ушундай маданият жакшы да. Бул окутулбайт бул мектепте. Бул садикте окутулбайт. Бул биздин аң сезим, каны жаныбыз менен келген миңдеген жылдык биздин бай тажрыйбабыз, биздин ушул адатыбыз, салтыбыз, биздин багытыбыз. Ошол нерсени биз үчүн араб идеалдуу, биз үчүн араб укмуш уникалдуу көрүнгөнү менен бүгүн молдокелер жана арабтан өткөн эл жок, арабтан мисал кыла берип биз үчүн аябай мындай бийик болуп калбадыбы? Бирок чынына келгенде жанагы мисалдарын көрүп алып мен жакамдыгар болуп келдим. Анан биз Манасты биз эле билебиз, араб билбейт деп ойлойбуз. Мисалы ошол Иорданияда королдун урпактары бүгүнкү действующий азыркы учурда королдун туугандарынан
Кыргызстанда, Казак, Өзбекстанда, Борбор Азияда өтө чоң миллион долларлык объектилер салган өтө чоң ишкер бар. Хайдар Тамами деген. Бул боюнча интернет жасагандар менен сүрөтү чыгат, видеосу чыгат. Ошол мырза менен биз таанышып, билишип калганда, ошо бир көргөнүндө эле ошо араб ишкер жөн эмес, миллиардер, шейх бир көргөндө эле ушу Манас боюнча көп кеп болгондо, Манас бул адамзаттык мурас. Манас боюнча араб элинде, анын ичинде ошо Иордания, Палестинада Манаска байланыштуу жер суу аталыштары бар экенин айтса, биз жакамды кармаганбыз. Анан 2-3 жылдын аралыгында биз байма-бай барып, ошол жактагы Айбек деген шаар бар экен. Биз ошо жана Палестинанын жанында, Иорданиянын чек арасында экөндө. Эми кызык нерсе да, урматтуу мугалимдер, эжекелер, агайлар. Айбек деген шаар бар экен. Ал Айбек деген шаар биздин заманга чейин 3,000–3,5 миң жыл мурда салынган тарыхый шаар экен. Келейген шаар аябай. Уранды окугам бүгүн. Ошондой эле Жараш деген аталышы кыргызча. Жараш деген, өзү Жараш деген ошо Борбор Азиядан барган башчы болуптур, баатыр. Ошо барып бийлеп, ошол төбөлдүк кылып, ошонун атынан Жараш деген шаар калыптыр да. Мында карасаң кыргызча аталыш. Бабедин деген мазар деп Манаста айтат. Ошонун Бабудун деген арабча аталышында бир тарыхый жерде болдук. Мисалы, мына ушундай нерселерди көргөндө, ошол араб ишкер айтып отурса, таң калдык да. Биз демек Манасты Кыргызстандын гана чөлкөмүндө ойлонуп отуруп, биз чыгышыбыз керек экен, изилдеш керек экен, Манасты которуш керек экен, окутуш керек экен. Окумуштуулардын башын бириктирип, илимий, маданий экспедицияларды байма-бай кылса, бул аябагандай жакшы нерсе да. Биз дагы чыкпай атып көп нерседен кур калып атабыз. Мисалы, Тажикстанда акыркы 3 жылдын ичинде Манаска байланыштуу, мен башкасын айтпай эле коеюн, Манаска байланыштуу тарыхый 3,5 миң жер суунун атын тажикче которуштурлар. Мургаптан, Бадахшандан баштап, Тажикстандын ичиндеги эмне деген Көлөпкө чейинки эмне деген жерлердеги Манаска байланыштуу, Манаста айтылган тарыхый кыргызга жакын деген сөздөрдүн баардыгын тажиктештирип өзгөртүп атат да. Мына ошондой жагдайда биз Манасты Кыргызстандын гана алкагында карабашыбыз керек. Анан бизге баасы баркы жок, чыгарма, эпос катары деп аткан Манастын өзүн биз ааламдык деңгээлге Манас менен чыгып кетсек болот. Мисалы, якуттарда, эми якут деген сакалыктарда, Сака республикасында мен бир нерсе таң калдым. Буларда Нургун Батырдан баштап бир ондогон кенже эпостор бар. Биздин кенже эпостор да, дастандардай. Ошондой дастандардын баардыгын эпос айткан кишинин өзү булар жанагы эпос деген түшүнүктүн өзүн булар олоңхо деп коет. Олоңхо деген сөзү өзүлөрүнүн эпос дегендей сөзү, түшүнүк. Биз эмнеге ошону кыргызча атагандан уялып, аны дүйнө билбей койчудай, биз эмнеге эпос деп гректердин, Гомердин бир көлөмү жагынан, мазмуну жагынан, маңызы жагынан чакан алкактагы эпосуна теңеп, Манас эпосу деп атабыз да. Мына ушундай жагдайда алганда кыргыз чындап эле омо, эчиме, өзүнүн баалыгын өзү баалабаган, өзүн өзү көп колдоп түшүнө бербеген, мындай кызыктай эле атабыз. Керек болсо, мына мен 28-демин, айылда мисалы мен тайынем ат башыда. Бир айыл эмес, ошо Казыбек, Кызылту, Кара Улуң, Кара Коюңдагы 4-5 айыл боюна бар келинден баштап, жүрөгү түшкөнүн айтпай эле коеюн, мындайын. Кирнереген айтпай эле коеюн. Боюна бүткөндөн баштап төрөгөнүнө чейин төрөтүп, райондун борбору жетпей калса роддомго төрөтүп, төрөгөндөн кийин ошо баласы басып кеткенге чейин караган, умайнелик кылган тайынем ошондой кылчу, мен көп көрдүм. Ошондой элге жарыгын тийген, пайдасы тийген, касиеттүү бир айтымчылыгы бар, эмчи домчулугу бар, умайлыгы бар, мындай өзгөчө инсандарды касиет карманган өнөрлүүлөрдү кыргызчылыгы бар дечү да. Ой, кыргызчылыгы бар экен деп тамшанып, ошондон коркуп, уялып, ага ыйык катары мамиле кылчу ошо адамга, кыргызчылыгы бар экен, чымыны бар экен деп. Бүгүн байкап атасыздарбы? Эмнегедир бизде өзүбүздүн тилибизге өзүбүз каршы болуп, кечигип келсек кыргызчылык деп, коррупцияга батып жеп ичип койсо бул кыргызчылык да деп, жаман адат, жаман мүнөз, жаман сапаттын баардыгын кыргызпайский, кыргызчылык кылып койдук.
Кыргыз да ушундай да деп, эмнегедир жаман нерсенин баардыгын кыргызчылыкка такап атабыз да. Биз өзү коом өзүбүздү өзүбүз басмырлап, өзүбүздү өзүбүз сөзүбүз менен тебелеп, тепсеп, өзүбүздү сындырганга өтүп алдык да. Мына ушул нерседе бизге көч башында Манасты тутуу менен немис так жүрсө, кыргыз бирге десе 12-ге келиш керек. Могул ишти бүтүрүп кой десе, ошону эки эсе жакшы кылганды кыргызчылык дешибиз керек. Үлгүлүү жүрүм турумга ээлегедер болгон кишини, өрнөктүү өмүр сүргөн өзгөчө инсандарды мына кыргызчылыгы бар дешибиз керек, касиеттүү, өнөрлүү, таланттууларды. Мына ошондой жагдайда биз ушу Манаста айтылган баалуулуктарды жоготпой, жакшы жагыбызды жар салып, даңаза кылалы, урматтуу мугалимдер. Сиздер ушул көчтүн башындасыздар. Себеп дегенде, мен дайыма айтам, экономика өнүкпөсө мамлекет өнүкпөйт деп экономисттер айтат. Айыл чарба өнүкпөсө жеген азыгың баары болбосо эч болбойт деп алар өзүнүкүн түртөт. Биз деле чубал идеология болбосо, баалуулук болбосо кыргыз эл болбойт деп коюшубуз мындай мүмкүн, бирок бул туура эмес айтканыбыз. Мен дайыма айтам. Кайсы гана эл болбосун, биринчи кезекте билим берүү оңолмоюн. Эч качан мамлекет оңолбойт. Билим берүү оңолсо маданият оңолот. Билим берүү оңолсо экономика оңолот. Билим берүү өнүксө айыл чарбаң дагы бүт баардык тармак өнүгөт. Ошондуктан урматтуу мугалимдер, эже агайлар, бүгүнкү окутууга, курска катышып, бүгүнкү уктуруу көрсөтүүдө отурган эже агалар, айрыкча мугалимдер көп болсо керек. Сиздер тарбияны дагы, идеологияны дагы, баардык нерсени оңдой турган сиздер да. Ошондуктан сиздер мамлекетти жакшы кылсаңар, келечек жакшы. Мугалимдерибиз кирди чык деп айлык алыш үчүн болгондор көбөйүп кетсе, ошондой коомдо мугалимдердин саны арып кетсе, анда идеологиябыз да башкабыз да бир тыйын да. Ошондуктан билим берүүгө биз айлыктын көбөйтүп берүү, шартын түзүү, мугалимди тебелеп тепсеп эмес, кадырын арттырган, урматтаган, мугалимди сыйлаган коомдо жашаганда гана мамлекетибиз маарып, баккарап, кызырдап, өлкөбүз өнүгүп өсөт деген жакшы тилек, жакшы ой айткым келет. Анан ишенимибиз, биздин үмүтүбүз сиздерсиздер. Ошондуктан ушул Манасты дагы эпос чыгармакта карабашыбыз керек. Эми мен Манастын жер үстү талаштарынан сырткары бир багыттарын айталы. Мисалы, мээнин өзү 4 бөлөктөй, 4кө бөлүнүп, адамда канча тамыр, канча сөөк, канча муун, ал 12 устакан айтпай эле коелу. Колдун өзү канчага бөлүнөтүнөн баштап быкы-чыкысына чейин берген Манастагы медицина, оозго салса ойгонбос уктатуучу дары бар дейт. Укмуштуудай Манастагы маалыматтарды көрүп, эсиңе эки акылың алты болот да. Дагы бир кызык нерсе, биз боз үйдү бир мык жок салдык, көчмөн турмушта табылгабыз, боз үйдү жарым саатта тигип коет, чай кайнамда бир 10-15 мүнөттө кайра минтип коет деп келатабыз. Бирок Манастын күнбатышка болгон жортуулугунда, Сагынбай атабыздын вариантында атайын боз үйдү Манастабыздын тушунда боз үйдү биз бүгүнкү билген боз үй катары эле баягы улгун сайып, керегесин жайып, түндүгүн көтөрүп, жабуусун жаап жүргөн боз үй катары келатабыз да ушинтип деп. Манастын убагында боз үйдү технология ушунча өнүгүп кеткен. Бир түрткөндү дейт, бир жайганды дейт. Керек өзү жайылат дейт, ууктары байланган дейт. Түндүк ушу жайылып, онда өзүнөн өзү боз үй даяр болуп калат дейт. Ошондой технологияда боз үйдүн жаңыча трансформер үлгүсүн иштеп чыгып коюшкан да Манаста. Ошондой мисалдар бар да. Ал биздин оюбузга да келе элек. Ал боз үйдү ошентип трансформер тибинде кнопканы бассак, технологиянын дооруна минтип койсок, боз үй өзү тигилип кала тургандай болуп калсын деген биздин оюбузга да келе элек керек болсочу. Кытай боз үйгө караган өттүк темирге. Манаста керек болсо биз билген боз үйдүн дагы башкача сырлары айтылат. Технология, курал жарак. Бир кызык нерсе, Манастын кылычы Зулбукор мисалы. Ачал барс дейт Сагынбайда. Шиберге койсо өрт кеткен, шилтегени мүрт кеткен. Караңгы түндө кызарган, уруштуу күндө узарган дейт. Ушу 4 сапка эле биз чечмелейли. Манастын убагында мылтык десе бир мотсек 16 мылтыктагыдай мылтык болсо керек, кылыч найза менен эле урушса керек, кылычы деле биз билгенде жөнөкөй бир кылыч болсо керек деген ойдо, көз карашта жүргөндөр толтура элдин ичинде. Бирок Манастын убагында биз деңиздин толкундун эң бийик жеринде технологиянын, маданияттын, өнүгүүнүн, өсүүнүн бийик үстүндө үлгүсү катары турган учур болгон. Башка элдер деңиздин түбүндө кумда уктап жаткан
меміреп жатқан ел болған. Ошо кыргыз чыгарган буюмдалган кыргыздын тили дүйнөлүк деңгээлде англис тилиндегидей модага болгон ошол кезде манастын 40 чороз 40 башка улуттан келип кыргыз тилинде сүйлөө бул дүйнөлүк мода болгон. Жөн эле муктаждык эмес, мода болуп кеткен. Мына ошол нерсени биз бүгүнкү кыргыз мемиреп, орустун мылтыгын көтөрүп, Кытайдын кийимин кийип, Американын деги айфонун көтөргөндөй биз өзүбүз эч нерсе чыгара албай, мыкта чыгара албай, ар кимди ээрчип, суктанып карап отургандай бир мезгилде биз коомдун башында болуп, манастын убагында башкалар биздин буюмдарды колдонгон, биздин кийимдерди кийген, биздин тилде сүйлөгөн манастын убагында бүгүн Америка, Кытай кандай гүлдөсө, манастын убагында кыргыз мамлекети ошондой гүлдөгөнүн унутпашыбыз керек. Ошондой учурда манастын кылычы Зулпукорду сүрөттөгөн мисалда аябай таң каласың. Нано технология айтылат. Бул жөн эле курал жарак эмес, жөн эле кылыч эмес. Уруштуу күнү узарган учу жанып кызаргандай да, уруштуу күнү жөнөкөй кылыч чыгарсаң кызарбайт да же узарбайт да, узарып кетпейт да. А манастын кылычы узарып кетип, бир чапканда 40-50-нин башын бир чаап, анан караңгы түндө оттой күйүп кызарып, анан шиберге чөпкө койсоң чөп өрттөнүп кетип, бакка койсоң бак өрттөнүп кеткен лазерный кылыч болуп атат да мына караганда. Ойлоно турган нерсе, жилдей турган нерсе, укмуш нерсе бар. Анан кызыгы Манас атабыздын кылычы Зулпукор асмандан түшкөн алтын кылыч дейт. Манас баштаган Бакай, Алмамбет, Чубак, Сыргак, Ажыбайлардын кылычы асмандан түшкөн Кудайдын бир керемети, белеги, балким метеориттен болгон болот, ок эмедеги болот жасалган кылыч өзгөчө экени айтылат да. Ошол Манас атабыздын кылычы кындан сууруп чыккандан кийин кайра кан ичмейин кынга кирчү эмес дейт. Кынга чыгарып коюп кайра өнөп киргизип койсоң болот да. Манастын кылычы кынга чыгаргандан кийин ачуусу келип чыгарып алганда, Манас сууруп алганда, анан Бакай ошолор ачуусун басып койгой деп адамды өлүмдөн сактап калган жай турмушта болгон да уюрушуп кеткен да. Анан эмне кылат кынга кирбей калганда, ошо кылычын кынга киргизиш үчүн жай турмуштагы мисалдарда пил тап келгенде пилдин нан кескендей, май кескендей жана Манастын кылычы 5-6 бөлөп канга тойгондон кийин анан кичирейип кынга батып кетчү дейт да. Мына бул нерседе лазерный кылычтан да башкача тиришумдуктуу технология жөндөп атат да. Буга биздин башыбыз жете элек буга. Ушундай эле нерсе Манастын мылтыгы ак келте. Манастын мылтыгын минтет ачууланса кой чаңгыр, уруштуу күндө алма баш, чындаганда замбирек деп отуруп бир 5-6 функциясын айтат саптар менен. Мунусу бир карасаң гранатомет, бир карасаң снайперский винтовка, бир карасаң дагы бир башкача мылтык дейт да. Буну биз үчүн азыр айтса кезинде мен ушуну өзүм окуганда Манастан мындан 15 жыл мурда окуганда, 10 жыл мурда окуганда койчу кантип эле ушинтип Манастын ушинтип кетсин, мылтыгы антип кетсин деп ишенген эмесмин Манас айтып жүрүп мен. Качан РЕН-ТВ каналында мындан 1930 жылдары эле тетиги КГБнын изилдөөсү чыккан РЕН-ТВдан бир жакшы материал бар. Ошол 30 жылдары эле ак келте деген атайын көрсөтүү эме атайын бир программа иштелип чыгып, 1800 жылдары эле Манастын күмбөзүнө барып казып орустар бир эмес 2-3 жолу казып 3 метр 4 метрден кийин жана дөңгөчтү таап клейиген жыгачты, 12 метрден аялдын сөөгүн таап кыргыз Коктогулотто кой багып жүргөндө орус келип Манастын күмбөзүн казып эч ак эле археологиялык казып жүргүзүп, бул илимий изилденген нерсе да, тактайлуу. Анан алар Манасты изилдеп, кыргыз бүгүн дагы кыргыз баласы болуп туруп Манастын өзүн кыргызча окуй албай, баласына айта албай, сындаганы менен өзүнүн үйүндө баласынын тили орусча чыгып аткан жагдайда бүгүн ошентип атабыз. Дагы деле Манас билбейт азыр. Элестетиңиздер, 1887 жылы, 900 эмес, 1887 жылы немистер Германиянын Лейпциг деген шаарында биринчи ирет Манастын немис тилинде китеп кылып чыгарышкан. Китеп катары. Анан орустар кур калдык деп атып 1925 жылы Уфадан чыккан андан кийинки китеп. Элестетиңиз, эми ошол 1887 жылы кыргыз Коктогулотто эт асып эле жүргөн мындай караганда. Малын багып коюп элечи. 1925 жылы кыргыз кайда үркүндөн жаңы келип, эсине келе албай, жаңы Советтер Союзу түзүлүп, кагаз кармап жаңыдан укмуш эл болобуз деп аткан учурда башкалар биздин Манасыбызды баалап бартап, өзүлөрүнүн эли жеринде, өзүлөрүнүн тилинде Манасты чыгарып аткандыгы бул биз үчүн Манастын канчалык деңгээлде кадыры бартуу, канчалык деңгээлде Манас ааламдык деңгээлде, адамзаттык деңгээлде Манас экендигинен
кабар берет. Ошону биз мындай эле ойлонсок манас Неподара экенин билебиз да, ачык айтканда. Анан эми ушул курал жарактарды орустар ак келте деп изилдеп, ак келтенин бир функциясы бар. Аткан огу келтенин дейт ажалдууну издеген дейт. Манаста ушул дейт, аткан огу келтенин ажалдууну издеген дейт, мейлеп атса дейт. Ал ат менен качып, тоого келип, капчага келип, үйүнө кирип кеткенде карап, кубалап барып тийип өлтүрөт дечи да. Анан муну окуганда ишенген эмесмин. Кантип эле мен мылтык мейлеп атып түз тийгизе албайсың бутага. Анан кубалап барып кантип тийсиң дечүбүз. А бирок ошол мындан 100 жыл мурда орустар Манасты китеп кылып которуп, казып, археологиялык казуу жүргүзүп, Манаска болгон мамилени өзгөртүп орустар, башкасы эмес. Немис айтпай эле койгон, Кытай айтпай эле койгон, орустар. Манасты окутуп, чокутуп, изилдешип отуруп, Манастагы ак келте деген көрсөтүү даярдап атайын. Анын атын ак келте коюп, ошол ак келтенин функциясынын бири ажалдууну издеген, кубалап барып тийген функциясын 100 жылдан кийин орустар ракетага ошону колдонду да. Азыр крылатый ракеталар бар. Басасың, ал мына истребитель минип качса дагы ойкуп кайкып барып туруп тийип жардырып өлтүрөт. Бутага тийип жок кылат. Мына элестетиңиздер, кыргыздын манасында биздин 100 жыл мурдагы, 150 жыл мурдагы бар варианттык кол жазмаларда бул нерсени айтса, кыргыз бая болуп ишенген эмес. Бүгүн деле ишенбейт. Крылатый ракета эмне экенин, дүйнөдө курал жарактын кандай деңгээлге өнүгүп өсүп, ошол эле мылтык аткандан сырткары мына баллистикалык ракетанын түрлөрү, ядролук атомдук куралдын түрлөрү кандай деңгээлде жасалып кантип учаарын билбеген бүгүнкү кыргыз деле муну айтсаң ишенбейт. Мунун баардыгы деңгээлден кайра эле барып билимге көз каранды да. Ошол нерседе мен эмне айткым келет, мына бизге билинбеген баасы баркы жок. Манастагы кол жазмалардагы ушул нерсе орус ушундай табылгаларды таап Манастан, ошого Ырымда төлгө кылып Манастын аталышы менен долбоорлорду баштап, 100 жылдан кийин Манастагы нерсени кайталап, курал жарак дүйнөсүндө технологиянын бир сырларын ачып атат. А биз дагы деле Манасты миф, жомок, уламыш, ширк, мирк деп коюп, Манасыбызды жерип, чанып, дагы деле баалабай барып отурабыз. Чыгармата карап коюп да. Мына бул мисал. Эми экинчиси дагы бир айтайын дегеним. Бизде жакшы лакап бар. Таарынсаң таласка бар дейбиз. Эмнеге таарынсаң таласка? Эмнеге Ошко эмес? Эмнеге Бишкекке эмес? Эмнеге Москвага, Москвага эмес? Эмнеге таласка же көлгө эмес? Жок дегенде көлгө барсаң, түшөсүң, бизнес кыласың, эки квартира алсаң да бир нерсе кыласың да, мисалчы. Десең жарашмак да. Эмнеге таласка? Деген менде суроо келген. Ошонун жообу Манаста аябай жакшы берет. Манастабыздын 40 чоросу 40 башка улуттан келген. Баягы ойлошубуз керек, кыргыздын 40 улусунан эле чыкты. Жок, Манастын 40 чоросу 40 башка улуттан, 40 башка элден келген дагы. Келгенде Манаста мынтет. Жөө келген чорого дейт. Кал бөрөпкө жызганат, желде күлүп минганат, кара байыр казанат, кумда тулупта таш көскөн, кулан менен баш көскөн, тири шумдук тууда 2 бет сүрөттөйт, аргымактын мыктысын алып берет. Муну салыштырып айтканда Lexus 600, Toyota Land Cruiser 300, Range Rover 805 мотор, электропакет, подогрев обдув сидений деген сындуу бардык функциясы бар, мыкты унаа жол тандабас алгандай эле ошол жөө келген чорого дейт, улутуна, жынысына, эл жерине карабай Манастабыз аргымактын тулпардын эң мыкты кымбатын алып берет. Бойдок келгенде дейт, оймогоз, ботогөз, ойкуштан аркан төш дейт. Ушундай кыздын сулуусун, акылдуу, илим билимдүү, тектүү, 2-3 салону бар. Мисс Мирага качкан, Мисс Вселенная качкан, тири шумдуктай кыздын асылын алып берет, мукмушун алып берет бойдок келген чорого. Тону жок келгенде жакасы алтын жеңгизес, кош бадана торгой тон мыктысын кийгизип, салыштырып айтканда шубаны кийгизип, пальтонун мыктысын кийгизип, норканын тебетиги, суусар тебетеги кийгизгендей тондун мыктысын алып берет. Кийими жок келгенде. Жалгыз келгенде кылчай бассан атакен кыргыздын бир хандыгын билгиси дейт. Ал сен менин урууман эмес экенсиң, сен түптөн эмес экенсиң, же сен менин партиямын эмес экенсиң, же сен мени шайлоодо колдобой койдуң, агитатор болуп келбей койдуң, анан бекер иштебей койдуң деген жок дейт. Сен кыргыз эмес экенсиң деген жок дейт. Манастабыз негирин да, орусун да, татарын да, кытайын да, индусун да, пакистансын деген сындуу улутуна өлбөй туруп, кыргыздын бир хандыгын билгичтер. Бул деген сөз өнөрүнө, шыгына жараша бир тармакка министр кылды, жетекчи кылып койду дейт да. Мына ошондон улам дүйнөдө уламыш аңызга айланат. Бар деп ыйлаган баласынан кемшең деген чал кемпирине чейин таарынып кеп болуп калса, дүйнөнүн бардык жеринде бар, таарынсаң таласка бар,
Жакыптын жалгыз уулу Манаска бар. Ким эмнеге таарынып, эмнеге ичкүптүүсү болуп жетпеген тилеги болсо, Манаска барганда ат жогона ат мингизип, бойдогон аял алып берип, үй жогона үй алып берип, тон жогона тон кийгизип, жумуш жогона жумуш берип, курсагын тойгузуп туруп, каалаганын болтуруп алат Манас. Бар, таласка бар. Жакыптын жалгыз уулу Манаска бар деп ошондон улам. Бул Кыргызда гана эмес, бул адамзаттык деңгээлдеги лакапка айланган нерсе бул Манастагы. Ошон үчүн Манастын 40 чоросу Ажыбай Түркмөндөн келет, Алмамбет Кытайдан келет, Шууту өзү аңгылогон, баласы да англичан болгон, өзү мындай караганда Сагынбай Саякбай экөөнүн тең вариантын айтылат. Мына ушундай нерсе улам. Манастын 40 чорос 45 улуттан келгендиги, аялдарга, кыздарга эле эмес, бүтүндөй душманына дагы жакшы мамиле, кечиримдүүлүк менен өзгөчө боор оруп мындай бир жакшы караган нерсеси үчүн жана мен айтып өткөн Америкадагы жер соталыктары, Индиядагы, Япониядагы, Европадагы, Африкадагы жер соталыктары бул Манастын айкөлдүгүнөн, Манастын кенендигинен, Манастын адамзаттык деңгээлде бийлегендиктен, адамзаттык деңгээлде жарыгын чачып, пайдасын тийгизгендиктен дүйнөдө мода катары, дүйнөдө ошол доордогу ыраашылык катары, ошол мезгилде Манаска болгон мамиле катары карап, ошондон улам калып калган аталыштар бүгүнкү күнү бүгүнкүгө чейин айтылып, айрымдарынын санжырасы билинбей, жөн гана Манаси, Манаслуу, Манас таш, Манас саз, Манас таа деген сындуу аталыштар менен бүгүн дагы дүйнөнүн бардык жеринде аталыш дагы эле турат. Биз муну изилдешибиз керек, муну биз аныкташыбыз керек. Дагы көп нерсе бар экенин айткым келет, урматтуулар. Урматтуу эже агалар, кимде кандай суроо, сунуш, ойлор болсо, эми суроо жооп кылып, анан суроо жооптор бүтүп анан жыйынтыктайлы. Азыр кезекти суроо жоопко берели. Сиздер сотуңуздар менен. Чоң рахмат. Абдан сонун маанилүү болду. Мындай эпосто окутууда эпос катары эле анан окуя менен эле анан каармандар менен эле чектелип калабыз да. Мына ушундай Ага. анализ деп талдап окуганда баалуулугун көтөрөбүз. Абдан жакшы болду, рахмат. Суроолоруңуздарды бериңиздер, мугалимдер, урматтуу кесиптештер. Саламатсыздарбы, урматтуу Нурбек агай. Чоң рахмат, алгач сизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Өтө жакшы маалымат алдык. Андан мен о жерде жер суларынын аталыштарын айтып өттүк агай. Жер суларынын аталыштары Манас эпосунда айтылганда, мисалы, жумгалды жумукал деп айттым да, ошондо Үнүңүз угулбай калды. МИИТте 83-87 адам отурат, ошондон суроо берип атышат. Угулбай калды үнүңүз. Сурооңуздарды аягына чейин берип койсоңуздар, бул мындай да, жумгалдын мурдагы аталышы буйда суу, эжем укпай калды балким. Ал жана адамзаттык деңгээлде жалгыздыкты башың көрбөсүн, көзүң көрбөсүн, көзүң жумуп кал, жалгыздыкка көзүң көрбөсүн деген улам. Ошол адамзаттык идеология сабактын айынан, турмуштук анан ошол нерседен жумуп кал дегенден жумгал болуп кетти дейт да Сагынбай атабыздын вариантында. Анан мындай ооба. дагы нерсе айткым келет. Ысык көлдүн айынан, Ысык көлдүн алгач Манас эпосунда Керкөл, аталышы кандай дедиңиз агай? Керкөл, алты тамга девиз менен. Керкөл, керилген көл деген мааниси. Керкөл. Керкөл, Керкөл. Эми бул азыр мындай да эжекелер, мен азыр бир эле бөлүгүн айттым. Ошол эле Ат башыдан тартып, Каракулжа, Баткендеги Сох, Лейлек, Кадамжай, Нокен, тиги Аксы, Аламука, Чаткал, Талас, Тирушумдук, тиги бүт жердин аталыштары бар да. Мен чол айтып калдым сиздергечи. Кызыктуу болот да, реакцияңыздарды билип, анан ошого каршы улантайын деген тарыз элечи. Эгер баягы онлайн дегендин дагы эмеси анча болбойт экен. Мен онлайнга көп ачыла албайм да. Оффлайн болгондо дагы укмуштуудай нерселерди көрсөк болот да. Анан бирок жоктон жогору шүгүр буга да, эгер силерге кызыктуу суроо болсо дагы ачылып дагы айтып бергенге даярмын. Агай, жакшы маалыматтарды алдык, бизге жакты. Биз Манасты кыргыз жеринде гана таанычу экенбиз. Демек Манас эпосу дүйнө элинде таанымал экендиги жөнүндө да маалымат алдык. Бизге сак жакты. Манас таануу боюнча суроо беребиз деп атышаткан, анан тарбиячылар жанагы Манас таануу боюнча бала бакчага да киргизилди да, анан өтө Ооба, татаал эпизоддор, темалар берилип калып, ошондон кыйналып жатабыз дейт. ооба. Мисалы,
Бул мындай да, Манастаны боюнча биз азыр Манас театры КТР менен биргеликте билим берүү агартуу министрлиги окобот, агартуу министрлиги биргеликте азыр Манасты мындай ойлондук да, Манасты наалый берсек, башты оорутуп, нерв боло берчү экенбиз. Анан эмне кылабыз? Бутта ошо да көп болот экен. Ал аттарын айтып эле коеюн, эми көп нерсе бар бул боюнча. Эмне кылабыз деп ойлондук. 10 жыл мурдачы, 10-15 жыл мурда ойлондук дагы анан биз давай тигел эле бала бакча, мектеп, университет ушу үчөөнү басым кылабыз. Ушул үчөөнү бир 20 жыл, 30 жыл кармайлы. Бир муун жок дегенде 1 муун 25 жылда. 25 жыл алмашып, ошолордун балдарына чейин бир 40 жыл, 50 жыл мектеп, бала бакча, университет үчөөнү үзгүлтүксүз сынак, фестиваль, конкурс, китеп чыгарып кызыктырып ушу тармакты оңдосок балдарды. Ошолордон президент чыксын, ошолордон министр чыксын, ошолордон ишкерлер чыксын, ошолордон мугалимдер чыкса, ошолор коомдо манасыңды койчу дебеген жакшы бир муун пайда болот деген таризде сынак кылдык. Ошондой сынактардын бири жана бала бакчадагы Манас боюнча сынак. Биз мисалы мектептеги Манас таануу 15 жыл болду быйыл, 15 жыл. Ал викториналык, ал Сагынбай Саякбайдыкы 4 жыл алмашат. Ал терең деп койт, эми ал өзүнүн жобосун билесиздер. Садиктеги бала бакчадагы сынагыбыз Манаста Сагынбай Саякбайдын окуясындагы үчүлдүктеги бир 100дөн ашуун окуяны чоң темага бөлүп, ошо теманы чучулактын негизинде көбүрөөк айтылган окуя менен азыраак айтылган окуяны аралаштырып туруп, ар бир облуска, ар бир районго бөлүп берип атабыз. Биз Манас десе, Манастын төрөлүшү, бала чагы, Көкөтөйдүн ашы, Чоң Казат, анан Семетей Тайтор чапканы, Төө Олбон күрөшү сыяктуу бир Манастагы бир 10 окуя, Семетейдеги бир 5-6 окуяны эле билип калып атабыз да. Анан ошондой нерседе биз бала бакчага эмне үчүн жанагы сахналаштырууну ичинде 30 секунд Манас айтсын, 30 секунд саламдашсын 1 мүнөт балдар сүйлөгөндү үйрөнсүн. Бийлесин, балдардын шыгын арттыралы деп атабыз. Бийлесин, ырдасын керек болсо. Асфапта комузда черсин үйрөнсүн, мотивация болсун сынак менен деп атабыз. Анан бир 5 мүнөттөн 7 мүнөткө чейин балдардын дараметине, аң сезимине, психологиясына карап коюлум койгонбуз. Чакан спектакль, коюлум. Ошол коюлумду сиз айтып өткөндөй жана мугалимдер айткандай, тарбиячылар айткандай, баягы көп кездешпеген окуяны Манаста жок экен деп эле отура берсек отура беребиз. Качан бир драматург жазып берет, анан драматург деле бир өзү бир 10 жок деле драматург бар экен Кыргызстанда. Анын ичинен Манасты жазган бир экөө эле. Чын айтканда Манасты жакшы жазгандары жок болсо жакшы жаман деп деле албайсың. Анан алардын оозун ачып отура берсек отура беребиз экенбиз. Биздин тарбиячылар айрыкча мектепти айта албайм, бала бакчада тарбиячылар угуп атса аябай кыйын болот экен булар. Аябай өжөр, өнөрлүү, сыктуу, жоктон бар кылган, өзлөрү тигип, өзлөрү жасап, өзлөрү бир укмуштуудай чебер, уус, жок дегенди билбеген, тамагынан тартып буюмуна чейин ушундай мындай бир мындай универсалдуу башкача садиктегилер мындай кызыктай таң калгыдай калып болот да, садиктеги тарбиячыларчы ынтымагы да бекем болот. Анан ошондой кыргыз, ошондой жоктон бар кылган садиктегилер кантип анан бир Манастын окуясын окуп, бир 5 сүйлөм менен пьеса жазып, бир сценарий жаза албасын, шыкпосун бир чети. Ал укмуш идеал болбой эле койсун. Бирок ошол окуяны алып чыгып изденет аларда. Окуйт ошо менен Манасты. Заодно ошо 2-тен 1 иш балдарга жазып берип, ал кишинин чымынын ойготобуз. Бирөө жазып берсин деп өзлөрүнүн жазган чыгармачылык үйрөтөбүз. Карып калгандана шайыр апалар деп бугун чыгартпай, жашкурагынан энергиясын сайылы, энергиясын алып чыгалы деген бир мотивация кылып атабыз. Туура, биз буларга байгесин асып берип атабыз. Мына азыр жана Ураандын Манас деп массалык айтуу иш-чарабыз бар эмес беле? Былтыр сусак болуп кетип калып калдык. Быйыл кылдык. Мен чыгарбай атам, мына бүгүн көчөтөн баштап чыгара баштадык Манас театрына. Instagram, Facebook'tan катталып карап туруңуздар. Кыргызстан боюнча мектептин короосунан чыкпаган, мектептин ичинде гана айткыла деп сынак кылганбыз. Бергендер берди, бербегендер да болду, катышпагандар. Бирок көпчүлүгү катышты. Катышкандардын арасында Ысык көл облусунда дагы, мына Ысык көл району, Тоң району, Жети Өгүз, Ак суу 4 район айрыкча. Вообще Каракол
дагы аябай жакшы катышты. Мен кызыктыруусуна дагы байгелүү орунга дагы келдим. Бүзөп чечимде бүгүн акыркы чечим чыкты, Кудай буюрса. Мына 3-декабрга чакырып 3 миллион сом байгебизди бүт ошо билим берүүгө берип, мотивация кылып, Кудай буюрса, тыйындарын берип, ошо жетекчилерди чакырып, директорлорду, районулорду чакырып туруп, буюрса да өзүбүздү чакырып, алардын тамагын берип, жакшы байгесин берип, сыйлыгын берип, көңүлүн көтөрүп билим берүүгө манас айткандыгы үчүн биз рахматыбызды айтабыз деп даярданып атабыз буюрса. Ошол окуяларды негизи биз ниет кылып атам бир жазуучуга берип, балдардын деңгээлинде садикке өзүнчө, мектепке өзүнчө, чоңдорго өзүнчө кылып, жана биз берип аткан коюлумдагы 100 теманы ошол деңгээлге жараша бир китепче кылып чыгаралы деген оюбуз бар. Бул биздин күнөөбүз негизи. Муну чыгарбаган. Но бирок ошол чыгаракчакты да карап отура бербей, жанагындай кыйын калып келген садиктеги бала бакчада биз не жагалар, силердин колуңардан келет. Биз ошону үлгүргүчөктү силер чыдап кылып туруңуздар. Силерге даңк, таазим дагы бир ирет терең мындай ыраазычылык билдирем буюрса. Саламатсыздарбы? Мен ошо бала бакча жана манас темасынан сизге да сурай берейин дедим эле. Байгүнү Нургүлдү эле сунактап Айтыңыз. бердик эле. Бизге туура башканы коюп манасты айт деген биздин урааныбыз бар Кыргыздачы. Туура бала бакчадан башташыбыз керек. Бала бакчадан баштап анан 1-класс, 2-класс, 3-класс деп андан ары жогорулап кетсе болот деген оюм бар да менде. Анан бала бакчага келгенде, мисалы, биздин ойбайым тарбиячыларда сүйлөштүк. Манастын ата теги, манастын төрөлүшү, манастын бала чагы, манастын бала кезинде хан шайланышы деген темада тапшырмаларды берсеңиздер жакшы болот эле. Мисалы бизге тапшырмалар жыл сайын сиз айткандай жана темаларды айтып атпайсызбы? Аябай татаал темалар келип атат. Биз намыстанып сиз айткандай формаларды тиктиребиз, оформленияларды жасайбыз. Сиз айтып атасыз 30 секунддук манас, 30 секунддук манас айтып эмес. 2 мүнөттөн 3 мүнөткө чейин 5 жашар баланы 2 мүнөттөн 3 мүнөткө чейин деген тапшырмабыз бар. Анан баягы 5 мүнөттөн 7 мүнөткө чейин жана ценканы коюу драмалаштырып, анан мисалы бизге келген Чын Кожонун Эртолтойго барып кошулушу дегенчи. Эгерде ал балабыз манас ким экенин ага чейин билбесе, манастын төрөлүшүн билбесе, манастын бала чагын билбесе, анан каяктан келип эле тети Чын Кожо Эртолтой деген аябай оор тема болуп калат экен. Анан мондай балдарды сиз айткандай күчкө салабыз да. Ал бала түшүндүбү аягында, ал же түшүнгөн жокпу? Чын Кожо ким экен, Эртолтой ким деген, кайсы үчилдиктен алынганы? Биз мисалы мен орус класста окуганмын, манас жөнүндө такыр түшүнүгүм жок эле. Туура азыр өнүгүп өсүп ушул манасты окуп, тим эле ал тапшырма келгенде биз садикте башка жумушту жасабай эле 2 ай бою ошо балдарды зубрить этип, мындайча айтканда, только ошол тапшырма менен отуруп атабыз. Өтө оор болуп калып атат. Ушулардын темаларын кичине жөнөкөйлөтсөңөр, андан кийин анан кызыгы бул болуп атат да, бала бакчадан өтүп атабыз. Анан кайра начальный класстын темасында манас жок да жок болуп кетип атат орто жолдочу. Анан Туура эже. мектептин жогорку класстарында анан кайра биздин мектепте дагы аябай жакшы манас боюнча 1-орунду алып жүрүшөт ар дайым элечи. Анан ошо орто жолдо жок болуп кеткени мага өкүнүчтүү да. Садиктен баштап бала Жакшы чагы айттыңыз. баштап анан тигинки минтти деп андан ары өстүрүп кетсек кандай сонун болот эле деген ойда. Туура. Бул мындай да же, манас дегенде же, азыр 3 жыл болду манас театр ачылды. Манас театры милдетинде же манас академиясы дейбизби, же манас фонддорунун милдети, же болбосо кыргыз тилчинин гана милдетинде көрүп калдык да. Мындай карагандачы, бул Казакстанда мисалы садикте дагы, мектепте дагы 1-класстан баштап манас боюнча окуу программасында манас боюнча материалдар бар экен, окуу программада бар экен Казакстанда. Мен өзүм көрүп келдим. Сиз айткандай көйгөй бизде мына Сингапурга өттүк, анан тим эле Малайзияга өттүк, анан тим эле тил ушундук болуп атабыз деп атпайбызбы? 12 жылдык окуп кеттик, тим эле ай кучкана калдык деп атабыз да, мындай карагандачы. Болбосо китеп жок. Мына менин карындашым дагы деле китеп жок. Окуу жылы аяктайын деп атат, уже ортолоп калдык. Дагы деле канча китеби жок, мисалычы, мындай караганда китеп жөн окуп атат окуштар. Анан мен сунуш бергем. Жөн эле сындабайын. Давайте мына силер жаңы программа, жаңы эле саат бөлүштүрүп атасыңар, кыргыз тилди кыскартып атасыңар. Кел давай ошо математикага дагы манастан математиканы биз даярдап берели. 1 сом албай даярдап берели. Отуралы. 1-класстан 12-классына чейин биз даярдап берели. Ошону кошосуңарбы? Ошо жумуш топко кошуңар бизди да. Биз ар бир китепти чыгарып атканда, ошого кача 1-ден 2-ден мисал кошуп берели. Садигинен мектебине чейин деп кат жаздым расмий.
министрдин атына. Бул мындан башталган мезгилде эле 12 жылдык өтөбүз деген мезгилде эле. Анан ошол нерсеге жооп да алган жокпуз ачык айтканда. Бул жана Билим берүү академиясынан тарта китепти жазгандарына чейин сиз туура нерсени айттыңыз. Биз бала бакчада эң элементардык Манас ким? Бакай, Каныкей, Кошой бир ашып кетсе, бир 5-6 эле каарман ашып кетсе. Ооба. Кошой, Жолой, Манас ушу Алмамбет сыяктуу бир 6 каарманды гана ал баатыр болгон. Анда да ыр саптар эмес. Ал элди коргогон, ал эле жүрөгүнө сиңиришибиз керек. Ушуну кайталап эле айтып беришибиз керек. Манас ким деген? Ал эл баккан деген сыяктуу. Анан начальник группадан 3 жаштагы группага келгенде 2-3 каарман кошуп коюш керек. Тулпарларды кошуш керек. 4 5 жашка келгенде аялдарды кошуш керек. Каныкей, Чыйырдыларды мисалы негизги. Анан соңку жанагы 0 бойдон баштап 1-чи класс болуп калдыбы азыр. Көбөйтүп отуруп, сиз айткан жана биз азыр кылып аткан жана Толтойдун окуясы, Ак Жолтой менен диги Сейтектин перинин кыздардын үйлөнүшү деген окуяны керек болсо анча мынча Манасчы билбейт негизи мындай карагандачы. 20 Манасчы бар, анын анча мынчасы билбейт, көбү билбейт. Бирок бала бакчадагылар сиз айткандай намыс үчүн кылтасыздар. Бул дагы биз үчүн мисалы айла жок болбой калгандан улам кайра эле ошол мисалы Кыргызстанда мисалы 1000ден ашуун бала бакча бар, мисалы 1000ден ашуун бала бакча бар. 44 район бар Бишкекти кошкондо. Элестетиңиз, эми биз мисалы ошол эле Манастын кан шайланышын же болбосо жана Манастын төрөлүшүн же бала чагын окшогон сыйымдуу Көкөтайдын ашында бир 10 окуяны 3 жылдан бери өткөрүп атабыз. 10 окуяны бере берсек жаттап бүтүп окшошуп калып атат да. Анан иргеш үчүн айла жок жанагынтип темаларды көбөйтүп жоктон бар кылып туралы. Мамлекетибизде бир эси барып жакшы бир билим берүү министрлери чыгып калар. Бир жакшы жүрөгүндө жалыны бар, кыргызга күйгөн, ар кимди эчпей кыргыздын баалуулугун түшүнгөн бир жакшы министрлер чыгып ошол идеологияны оңду окчакта оозубузду ачып отура берип, бирөөбүз орус, бирөөбүз корей, бирөөбүз киндигибизди көргөз, бирөөбүз чечилип кетип, бирөөбүз атылып кетип, бирөөбүз секирип кетип жүрбөйлү. Жок дегенде биз ушуну ыйласак да, кыйналсак да кылып туралы. Жок дегенде биз байгесин кылалы, тарбиячылар биягын кылып турса, ыйлай, ырмая, чырмая, ойлогон ойду кыстаган ойду ойлогон ой, турмуш жеңет кылып туралы деп атабыз. Бирок сиз айткан нерсеге биз келип калдык. Жүрөгүндө бир жалыны бар жакшы министр келсе, министрдин эле деңгээлинде мону бир 2 жыл бир жакшы министр Манаска күйгөн киши келсечи, 2 жылда эле билим берүүдө сиз айткан бала бакчанын ар бир курагынан баштап 12 класс билиминен баштап билим берүүдөгү студентке чейин, университетке чейин системага салып койсок болот да. Мен мына башканы айтпай коеюнчу, мына Алмаз Бейшеналиев деген министр болду дем. Айтпайын деп атпаймын, айтайын. 2 жолу министр болду, адашпасам, аягы ызы чуу менен кетти. Өзүм байкем болот болбосо, мен байкем өзүм. Тууганчылыгым бар, жердешчилигим бар, ат баштан болот. Ошол киши мисалы мына мен кат менен да канча кайрылдым. Манасты жогорку окуу жайда 2012-жылдан бери саат көп болчу. Азайып отуруп, ошо Алмаз Бейшеналиевдин убагына келгенде окуу жайларга тандоо сабагына коюп, канча университеттер Манасты милдеттүү эмес турбайбы? Тандабай койсок деле болот экен деп дээрлик 70%, 60% көп университеттердин көп так илимдеринде бүт жерде алып салды Манасты анын. Бар сабагыбызды алдырып салдык, саатыбызды, айлыгы бар болчу алдырып салдык. Мына бизде байкуш президент иштейин дейт, ачып берет, шарт түзүп берет байкуш. Кептин баардыгы орто деңгээлдеги министрдин деңгээлиндеги же болбосо министрликтин деңгээлиндеги бир кураторлордун деңгээлинде кармалып калат да, ачык айтканда. Мына бир эле мисал Ураным Манас. Мектептин короосунан чыкпасын, айтсын, биз байгесин коюп берели жакшы кылып туруп. Бүт дээрлигин байге камсыздап берели. 3 миллиондон да көп байга кылып берели. Мына былтыр мен үйүмдү, машинамды кошо бердим, мисалы. Өзүм жөнөкөй эле жашайм кеде эле, мындай эле, карапайым эле. Дептеп тапкан көлдөгү үйүм менен машинамды, айдап жүргөн машинамды бердим, мисалы. Бирөөнү жаллап аткан, бирөөнү ошко бердим, мисалы. Анан ушундай эле деп атканда, короосунан чыкпай кылалы деп кылсак, бут тосуп отуруп, кылбай атып, биз көкпеттенип атып, мектепте өткөздүк, кылдык. Чыгара элекпиз, чыгарабыз. Ошол эле Манастан 15 жылдан бери өтөт. Бир 100 бала келет экен. 60 кыргыз класс, 40 орус класс, өзбек класстар. Келет, түшмал тамагын беребиз, жатаканасын кылып атабыз, байгесин беребиз баарына. Телевидение тартат, кайрап кеткенге 15 жылдан бери системага түшүп калган. Ушуну уюштуралы десек, ушуга бут тосуп өткөзбөй койду. Күзгү калып калып, күзүн деп жыйынтыктадык, эптеп септеп, мындай карагандачы.
эптеп атып кылдык бир нерсени жоктон бар кылып. Жайдын күнү каникул мезгилинде болбойт деп койгон бизге, күздүн күнүндө, жаздын күнү. Каникулда мен өз көзүм менен көрдүм. 7 автобусу 50ден киши салып, 350 кишини бир поток менен өзбек казагына чейин топтоп, лагерге топтоп, лагерь бир тиришумдук фестивалдарды көлдө канчаны кылды? Канча кылды мисалы. Ушуга окшогон нерседе айта турган нерсе бар, айтпай турган нерсе бар. Айыл ожок кетесиң да, мына биз байгесин коюп берели, жакшы шарт түзүп берели, дагы деме өрчү тарталы, антели минтели деп идеологияга, тилге, манаска күйүп атабыз. Но бирок көп министрликтин деңгээлинде эле бир бирөкөй бир кызматкерлер эле муттетип, анча мынча жүрөгүндө жок, жанагы мен өзүм байкем окшогондор жанагындай жагдайлар жаралып калып атат да. Мен бетине да айтып атам да, анчы жолуккан сайын айтам, мага ыңгайсыз кылыпчы. Бүгүнкү министрде да ошондой жагдай бар да, ачык айтканда. Өзү негизи жакшы бир министрден мага айтпай койду идеология бизгечи. Мындай кызык да жагдай, эми кейиген да болбойт, наалыган да болбойт. Ушу кыйналсак дагы, эже сиз айткандай садикте кылып туралы, бир күн келет, жакшы жетекчилер келет, Кудай буюрса, аманчылык болсо. Анан ошолор Биз келгенде деле ага дагы каршы жакшы эмеспиз. шарт. Мен Манаска такыр каршы эмес. Мен айтып атпаймынбы, кичинекей кезимде окуган Манасты азыр эми түшүнүк алып, эми келаткан, мен Туура, өзүм туура. жашымда 55-56 кеттим, мен өзүм делечи. Эми үйрөнүп кеттим. Адам просто ушу бала убакта жаш өзгөчөлүгүнө карап балдардын. Биз мындай кылалы, эже, Ошого чечүүнүн жолу, карата эже. берсеңиздер сонун болот эле. Чечүүнүн жолу Баягы мындай азыр кылалы. тарбиячылар чыгабы чыкпайбы билбейм. Баягы күнү мына Нургүл Дөлөсүн угуп атат. Көп тарбиячылар ушул боюнча кайрылдык эле да. Анан Нургүл Дөлөсүн Ооба. мен связьга чыгарып берейин деп сөз берди эле да. Ушуну Мен жаш мындай кылам, эже. карап койсоңуздар сонун болот эле. Мен эске алам. Сонун сунуш. Чечүүнүн жолу катары мен жанагы бир драматургтарга азыр тыйын төлөп берип, тыйын таап туруп, балдардын деңгээлине жараша жана темаларды сонун маегине чейин пьеса түрүндө, сценарий түрүндө даярдап туруп, биз таратабыз. 26-жылда аянча бүтүрүп, буюрса бүт Кыргызстан боюнча садиктерге 2-3 экземпляр китепти биз бекер белек беребиз театрдан, Кудай буюрса, ниет кылдым, планга киргиздим. Ошол келип калса дагы силерге кайсы окуя экенине карабай, колуңарда даяр материал болот. Ошонун негизинде кыска аралыкка жеңил кылып жазып даярдап беребиз. Кыласыздар, Кудай буюрса. Аз Сонун калды. болот эле. Сонун болот. Чоң рахмат. Жакшы. Дагы кандай суроолор бар? Кимде ойлор, сунуштар? Манас Тарбиячыларда ушул эле көбүнчөсү ушул көйгөй болуп атты эле, баарыбыз тең. 2 ай бою даярданабыз да, башка сабакты таштап салабыз. А бизге тияктан комиссия келсе, бизди баса жыгылып туруп эле айдай берет го жумушубуздан, бар Манас менен Банас болуп кете кой деп эле. Бул эмеде же, сиздердин жүрөгүңүздөрдө бар нерседе же. Мен айрыкча мен көлдүктөргөчү же, өзүмдүн ардымдан болом. Мен көлдүктөргө аябай таазим этем, чын эже. Мен баардык жерде жүрсөм да айтам, көлдүктөрдү үйрөнүшүбүз керек дейбиз да. Мисалы көлдө Карга акен тоюбу, Мырза акен тоюбу, Садыр акен тоюбу, Арык мырзанын тоюбу, ким тою болбосун, 3 күндүк манас айтылат. Анан Санжырага, Манаска мамиле элде жакшы аябай. Кемпиринен кыз келине чейин, баласынан чалына чейин ушу Санжара менен Манаска аябай жакшы мамиле кылат. Көлдүн красныйы дагы, чорнуйу дагы, белыйы дагы, байы дагы, жөнөкөйү дагы Манаска кылган мамилеси ошо сиздердин да кылып атканыңыздар жөн эмес да. Бул сиздердин дагы ошол жана жумушуңарды таштап койбой эжекелер баш отуңар менен кирип атканыңар, бул чыныгы кыргыз экениңердин дагы бир эле таазим эже, барбаңыздар. рахмат. Бул жерде Кыргызстан боюнча олтурабыз. Кыргызстан боюнча. Жок, просто мен көл болгон үчүн көп айтып коем. Ачык айткандачы мындай. Рахмат. Бирок ошол нерседе эле көлдүктөргө таазим чындап эле. Рахмат. Бул Анар эже көлдөн туура эле айтып атасыз. Эмеден Тамган бала акчасы. Анар эже көлдөн, бирок ат башынын кызы да, сиздин жердешиңиз болот экенбиз. Жакшы, жакшы. Так, дагы кандай сунуштар, суроолор эже? Манас таанууга кантип даярданасыздар? Силерге ыраазычылык билдирем. Анан менде мындай суроо бар да. Мына башка өлкөлөрдөгү Манас аталышы ушу бирдей эле маанидеби же башкача маанидеби? Ушул жөнүндө билейин. Так, жакшы суроо эже. Негизи алардын көпчүлүгүндө так кесе билбесе дагы, бирок көпчүлүгүндө биз билген Манас баатырдык, Манас жөнүндө ошого такалат. Индиядагы нерсе деле ошого такалат. Япониядагы Семетей шаары деле ошого такалат.
Айрым бир гана жерлерде белгисиз жагдай менен баягы Википедияга, интернетке толук маалымат киргизилген эмес. Бирок жеринен барып сураса, ошо биздин эле Манас Баатырга барып такалат. Айрым бир гана жерлер билбей калбаса, бул айдан ачык эле нерсе. Дүйнөдөгү эң чоң эпос катары билет. Кыргыздын Манасы катары ошо менен эле тань ошого байланат негизи. Бирок жана мисалы баардыгы тең Манас дебейт да, Манас сулуу дейт. Мисалы Непалда Манас сулуу чокусу бар. Жана 7 миңден ашкан дүйнөдөгү 7 чокунун катарында Непалдагы, Тибеттеги чоку бар. Биздикилер барып чыгып келбедиби былтыр, мурдагы жылы барып федерация альпинисттер. Ошондой жагдайда Манас сулуу, Манаста дегенде Манаска байланыштуу аталыштар окшоштуктар көп. Бирок мааниси ошол эле, биздин эле Манас, ачык айтканда. Мисалы мындай да, дагы бир кызык нерсе эжекелер. Мен бала кезде минтип өрчүм. Кыргыздан гана Манас чыгат, башкадан чыкпайт деп жүрчү да. Эмнеге? Майкл Джексондун бутунун размерин кыргыздын көпчүлүк балдар билет, бирок Манастын бутунун размери эмес. Манас болгонбу десең болгон эмес деген кыргыз көп да ага карагандачы. Мисалы Роналдонун, Мессинин, Эмбаппенин эмне тамак жеп, эмне кылганына чейин билет укмуш кыргыз. Бирок кыргыздын Манасын, кыргыздын Курманбек Эртаулдусун билбеген кыргыз толтура да. Ошондой эле жагдайда кыргыздын Манасын кыргыз гана айтат, кыргыз гана айтыш керек деп биз кызганып, инкубатордун жумурткасындай басып, ушинтип менчиктеп, же жарытып өзү жыргатпай, колдонуп айтпай билбеген үчүн, же дүйнөгө модага айланта албай чыга албаганыбыздын шарапатынын аркасында, же өзүбүздөн жыргатып эч болбойт, же башка жактан чыкпай атып, ошо кыргыздан гана айтат деп келдик. Мына Манас театрынын бирден бир чоң салымы, казак манасчысы Баянгалы Алимжанов деген казактын эл артисти бар. Биздин достук орденин ээси. Мына Манас күнүндө келет Кыргызстанга. Казак манасчысы буга чейин жанагы 4 томдук бириктирилген китепти кыргызчадан казакчага оодарган мааниси менен. Эми быйылкы болсо Манастын өзөктүү окуяларын, дээрлик Манас бөлүмүн, үчүлдүктүү Манас бөлүмүн казак манасчысы биринчи ирет өзүнүн версиясында, өзүнүн вариантында, өзүнүн сөзү, өзүнүн алымча кошумчасы менен өзөгүн бузбай, чектен чыгып кетпей, баягы өзөгүн байытып, жакшы кылып айтып аткан биринчи вариант болду. Бул жомок болчу биз үчүн. Качан казак манасчысы чыгат деп казак чыкты, ал вариантын жаратып атат. Мисалы, түрктө манас чыкчу эмес. Түркияда Анкара деген борборунун жанында Талас деген район бар экен. Мен угап таң калдым. Талас деген райондон Осмон Шахин деген жигит келди. Биз 2021 жылда Түркияга барып жолугуп, анан текст берип жүргөн бала айтып, анан кийин Кыргызстанга келди, Осмон Шахин деген манасчы бала. Манас айтып, азыр 10 мүнөттүк окуядан бир 7-8 айтып коет. 1 саат жөн эле тынбай айта алат. Качан ойлочу элек ошо Түркиядан таптаза түрк кайнаса каны кошулбаган, мындай алыс тууганыбыз болгонубуз менен Манасты тим эле күпүлдөтүп айтат дечүбүз. Мына биз үчүн дагы бир кызык нерсе, мына Азербайжанда былтыр президентибиз барып, Азербайжанда Манас мектебин ачты. Мектептин атын Манас кылды, баарыбыз көрдүк. Быйыл эле былтыркы жылы. Ошол жерде Туркиш деген азер жигит ошол нерсеге таасирленип, Манас айтып жүрүп, азыр мына 4 декабрда келет, 1 декабрда Бишкекке чакырдым. Келет, ошол Азербайжандык улуттун дагы бала Манас айтып баштады. 4-5 окуя айтып баштады азыр мисалы. Келгенде көрөсүздөр, чыгарабыз. Ошол эле Кытайда ошондой. Биздин Кыргызстандын ичинде өзбектерге эмес, кыргыз өзүбүздүн балабызга айттыра албай атканда, мисалы мына Манас театрынын чоң түзмө-түз ушу идеологиянын башында мекеме катары тажигин дагы, өзбегин дагы, дунганын дагы, кореyin дагы, күртүн дагы, түркүн дагы Кыргызстандын ичиндеги орусту айтпай эле коеюн мисалы. Тиги көлдөгү Екатерина Бегел эмес, биякта башка тиришумдуктун баарын азыр массовый бирден да эмес, массалык деңгээлде мына жапырт уран чакыртып эле кыргыз тажик чек арасында согуш чыгып атканда биз Баткенде тажик тилдүү мектептерде миңдеген тажикти Манаста уран чакырткан күндөрүбүз болду да. Ал осы тиякта тажиктер урушуп аткан учурда. Мына Манас идеология дегенди Манасты кыргыз гана билиш керек деп биз кызганып жата бербей, биз Манасты дүйнөлүк модага айлантышыбыз керек деген нерсеге алып барышыбыз керек. Ошондуктан биз Манасты адамзаттык деңгээлге алып чыга алабыз деген жакшы ойду айткым келет, урматтуулар. Ошондо кызганбай эле, ошондо үйрөтөлү, тааныталы улут башкаларга дагы. Чоң рахмат. Рахмат агай. Анан Бар болуңуздар. 1887 жылы неместер Манасты китеп кылып чыгарган, биз Ооба. китеп чыгарганга чейин деп айттыңыз да. Ооба. Башка мамлекеттер дагы ушул биз издеп китеп кылып чыгарганга чейин чыгаргандары болгонбу?
Жок, эң биринчи ушул эме немистер чыгарган китеп катары. Китеп катары ушул немистер биринчи чыгарган. Анан 1925 жылы Уфадан чыккан. Арабаевдин ошо ишти колго алуусунда кийинкиси 25 жылы. Андан кийин 30 жылдары Сая мени 22 жылы Сагынбайдын манасын жазды Ыбырайым Абдурахманов, Кайым Мифтаковдор. 30 жылдары Саякбайдын жана 500 000 550 ырсабы 30 жылдан 40 жылга чейин 10 жылда жазылды. Анан ошол китептерди дагы чаң басып жатты, кол жазмалар. Алар 52 жылы бириктирилген китеп чыкты. Аны дагы академиялык Сагынбай Саякбай чыккан жок. Академиялык китептер 102 жыл мурда, 100 жыл мурда жазылган кол жазмалар 2014 баштап чыга баштады. 2014 чыкты, 15 чыкты, 17 чыкты, ушу менен анан жапыртышып кетти. 2010 чыкты. Рахмат. Рахмат. Башка суроолор барбы жокпу, эжекелер? Менде да бир суроо бар, саламатсызбы? Саламатсыз, Гүлнар эже. Агай, ушу сиздин сабактарыңызды укканда ушундай бир мотивация алабыз да дайыма эле. Ушундай жеткире айтасыз да, сизге рахмат. Манастан катышып жүрөбүз. Сиз менен эле жолукканбыз. Анан менде бир суроо болуп атат да, ушу Манас боюнча баягы Эрнест Кыязовдун айтканы барго эмеге, YouTube'га жүктөп турат го. Окуганы бар, ооба. Ошондой сыяктуу кылып сиз да чыгарып турсаңыз кандай болот деген суроо берейин дегем. Жакшы болот. Мен Сиз аябай айтып бересиз да, сизге билбейм, ушундай укулуктуу, мындай түшүнүктүү болот да. Анан ошо YouTube'дан ар бир окуяны айтып берсеңиз, угуп жүрсөк, балдарга угсак кандай болот эле дейм да. Азыр китепти да көп окубай жатышпайбы балдар? туура. Мен эме болуп калды эже. 2020 бери маданият министрлигинде иштеп, андан кийин эле Манас театрына жетекчилик кызматка орун басар болуп, анан кийин жетекчи директор болуп калганга, ачык айтайынбы эже, аялымды көрбөй калып атам эже, балдарымды көрбөй калып атам эже. Бир кеткенде мына командировкада мына 365 күн болсо бир жылда 365 күндүн 200 күнү мен үйдө жокмун эже. Бир кеткенде 40 күн, 65 күн кеткен. Бир кеткенде элестетиңиз. Аялым, балама карам, ата энемди көрбөй эле калып атам да. Чындап келгенде анан оюңузга кошулам. Менин көкүрөгүмдөгү өзүмдүн манасчылыгым, ушул Манасты илимде ушундай бир багытта жайылсам деген ойлорум бар. Азыр жетекчи болгону, уюштуруу иши, ал бул деп атып колум тийбей атат. Бирок эми түбүрлүктө жетекчи болбойбуз да. Ушул ишти көргөзүп бир жакшы чоңураак бир иш салып, бир имарат салып, анан бир жыйынтыкка келгенден аз калды, Кудай буйрса. Сиз айткандай, Манастын төрөлүшүндө эмне сабак алабыз? Баланы кантип тарбиялаш керек? Бала чагында кандай? Манаста Кейсерова барбы? Мисалы, биз ойлойбуз да, жана Кейсерованын деле кече жакында эле чыкты да, мен жеңелерим 2010 эле төрөгөндөрүн Кейсерова дегенди уктум, ага уккан деле эмес мисалчы. Манаста жана айтып аткан 1887 жылы чыккан китептеги кол жазма да, мисалы, Минтетте баардык эле варианты бар. 9 ай 9 күн болду, толготуп жатып туубайт деп толготкон мындай күн болду. Коңшунун баары жыйылды, козголгон Сайынбаевич окуйун айтып уйунуп 9 түн толго тарат элестетиңиз. Толго киргенден 9 күн кыйналат. Аны эжекелер, апалар жакшы билесиздер. 9 күн эмес, 2 саат толго татканда аялдын жанында туруп мен өлүп калайын дедим да. Анан 9 күн толго тартып өлөйүн деп атканда анан туу жанымды же чуб алабы, жакыбым же сыргалабы, же жарып иштен алабы дейт да. Мына ушул жерде чыдабай калдым, өлөйүн деп атам, болбой калдым. Жок дегенде жарып иштен алып кесарево кылып койбойсуңарбы деген нерсе бар да Манаста. Же жарып иштен алабы деп. Мына ушул сыяктуу Манаста укмуштуудай нерсе бар. Жана баланын көчүгүндөгү көгүнөн баштап медицина, жашоо, турмуш, өлүм, житимге чейин укмуш нерсе бар. Анан сиз айткан ойду, Кудай буйрса, Гүлнар эже атыңыз, ниет кылып атам ушул 3 мүнөттүк кылып, 3 мүнөт, 2 мүнөт, 3 мүнөт кылып кулак жөнүндө, көз жөнүндө, бүт Курандагы сүрөлөр жөнүндө, пайгамбарлар жөнүндө, жер суулар, сөздөр, салттар жөнүндө кылып бир 5 000 видео тартып, кыска нуска кылып даярдап чыгарганга аз калдык, Кудай буйрса. Анан жөн эле чыгарып койгон болбойт да. Муну бир жакшы жана мобилограф менен, жакшы аниматор бала менен сүрөттөрүн көргөзүп, Google картага чыгарып, интернеттен таап, ушундай бир кызыктуу башкача бир подачада берем. Ошого жөн эле тартып койгонго да мен мындай даабай жүрөм да. Башкача подача менен тартып калтырганга ниет коюп жүрөм. Ушул жумушумду өткөзүп бир бетке болгондо анан
чыгарабыз Кудай буюрса, аскалда Кудай буюрса. Чоң рахмат. 26 жылга да жакшы жаңылык, урматтуу эжекелер. Биздин деле Манас таанычуу эжеке агалар болушу керек баары элечи, Кыргызстан боюнча болуп атса. Манас таанууга да жакшы даярдык көрүңүздөр. Анан бул бала бакча боюнча мына байгесин көбөйтүп атабыз, Кудай буюрса. Бала бакчаныкындагы байгесин көбөйтүп жакшы деңгээлде кылалы деп атабыз. Анан 26-жыл бул биздин Манас таануу окуучулар арасында Таймаштын 15 жылдыгы. Ошол 15 жылдыкка карата Түркияга, Дубайга, Алтайга, Кытайга дегендей турларды баягы мугалимдерибизге Çıkıp gitti. Аягына чейин укпай калдык жаңылык. Кошматқа қайрай. Интернет түзүлүп кетти окшойт. Манас таануу боюнча да кандай даярданабыз? Мынакей коштуктуңуз. болсо чүбөттүмбү? Нет, Ошондой окуйбуздар. нерсеге ниет коюп атабыз, урматтуу эжекелер. Ошого даярдык көрүп тайынбай кала бериңиздер. Анан Манас таануу боюнча дагы айтып коеюн. Балким бияка жазгандар бар экен мен деги сообщениедачы, чатта. Манас таанууга эң жакшысы окуучулар арасында Таймашта. 5-чи, 6-чы, 7-чи класстагы арасында тандаш керек биринчи кезекте. Андан узагы 9-чу класс алсаңар уже кеч да. Ал бала кагынып, капталын жеп, китеп окубай калган курак болуп калат да. Анан 5-чи, 6-чы класста эки группа даярдаш керек. Мен дайыма кеңеш берем. Эки топ даярдап, бирөөнү мисалы 7-8ден алып, бирөөнү 5-чи, 6-чы класстан алып туруп, ошо 5-чи, окутуп, китептин жөнөкөй академиялык эмес, жана бириктирилген кыскартылган варианттарды берип, Манастан райондук турга көргөзүп баскыла жүрү деп алып келип, аларды кошуп көргөзтүрүп, мына мондой Таймаш болот деп психологиялык жактан даярдап, анан ар бир айда бир эме кылып, тиги мектептин ичинде эки команда ортосунда жарыштырып, ушинте берсеңер, ошол командаңар 5-чи, 6-чы классында бир кагынат, кийинки жылы чоң Таймашка чыгып үйрөнөт. Анан ошол балдар оңой да окуйт. Бир окуган бир жакшы команда даярдап койсоңор, ошо республикадан жеңмейинче 9, 10, 11 болгучакты жылда келип отуруп акыры жеңесиңер да. Ошо үзүрүн көрөсүңөр, республикадан жеңип, эмгегиңердин акыбети кайтат баарыбирчи. 9-чу класстан тандап алсаңар түзө эле, дароо эле. Ал балдар же экзамен болуп калат, бир жылдан эле уже кайра эле 11 болуп калат да, ОРТга даярданам деп чыгат. Анан эмгегиңер да акталбайт. Жыйынтык да көргөзө албай ыңгайсыз болсоңор да, эң жакшысы ошо 5-чи, 6-чы класстардан даярдап, шашылбай, бир жыл эле барып утуп кетем дебей, жеңилсеңер да ошо балдар менен кылсаңар, акыры республикадан ошо балдар 10-чу класс болгонго чейин 9-чу классыңарда бир жеңесиңер республикадан. Үзүрү кайтат. Ошол бул биринчиси. Экинчиси, балдарга суроо түздүрүп үйрөтүш керек. Мисалы, ошо 3 окуучу болсо, 3 окуучуга китептин 3 бөлүгүн бөлүп берсек, мисалы, Сагынбайда Манас эле да, Манасты Моол окуяга чейин сен, Дигил окуядан нары Көкөтөйүн ашына чейин сен, Көкөтөйүн ашы Чоң Азатка чейин сен деп туруп, ошол балдарга ошол окуядан суроо түзүп, анан бири-бирине суроо берип, жообун айттырып үйрөтүш керек. Суроо түздүргөндү үйрөтүш керек. Суроо кантип түзүлөт, кантип жооп бериш керек. Анан эң жакшысы балдарга алдап соолоп мотивация берип отуруп, кызыктырып, анан арачылоодо эми азыр доступный болуп калдык го, Instagram, Facebook болгон жердин баарында барыбыз. Жазбай мага онлайн суроо бер деп суроо беребиз. WhatsApp'тан деле видео менен чалып, балдарга жолугушуп, ошо Рыспай агайды деле, Азиз деле, мен деле, башкасы деле, Аксакал, Көксакал, Кайсар жолугуп сүйлөштүрүп беребиз любой тармактан. Сүйлөштүрүп, ал жол сүйлөштүргөн эч эмес, айтсаңар барып беребиз. Ал шартыбыз шүгүр болуп калды. Мурдагыдай кыйналган заман эмес. Азыр айтсаңар, Баткенде болсоңор да барып, мектебиңерге барып, бир жолугушуп, 2-тен 1 бала бакчаңарды көрүп, 2-тен 1 мектебиңерде Манастан көрүп, мотивация берип, мындай бир туруктуу колдоого алганга дараметибиз, шартыбыз жетип калды, Кудай буюрса. Мотивация кылып турсаңар эле балдар кызыгып кетет да, эң негизгиси. Анан мугалим сөзсүз өзү Сагынбай Саякбайдын китебин иши көп сабактан кийин үй бүлөсүнө барыш керек, кирин жууш керек, тамагын аш керек. Ага айлык төлөп бербейт эч ким Манасты таанууга. Бул баардыгыңардыкы чын жүрөктөн болуп атат да, ачык айтканда. Ошон үчүн силер окуганга үлгүрбөйсүңөр, но бирок мугалимдин негизги нерсеси анан китеп менен камсыздаш керек. Мугалим айыл өкмөткө айтыш керек, айыл өкмөткө директорго айтыш керек, таап бер деп. Айылдык кеңештин депутаты,
же болбосо ишкер бир дүкөнү бар, бир тааныган билген болсо барып адамча сүйлөшүп, ушу балдарга спонсор болду дешейчи, 10 жылдык 20 жылдык дегендер бар. Айылдын колдогон бир ата энелер комитеттери бар, мындай от души колдоп берем деген келип калат го ишкерлер. Ошолорго айтып, сагынбай саякпай китептерин алдырбаш керек. Анан китептин маселесин чечип, балдардын башын бириктирип, туруктуу, баягы системалуу түрдө ырааттуу улам сурап, улам чогултуп, улам балдарды мындай көнүктүрүп алсаңыздар, мугалим манасты өзү билбесе деле, бирок балдарды системалуу шартын түзүп берүү менен кылып алса, балдар бат эле жыйынтыгын берет, алар жепте калтырбайт эмгектечи. Анан китеп такыр эле табылбаса, биздин чекит кейджи деген сайт бар, гуглга кирсеңер, ошол сайтка кирсеңер, Сагынбайдын, Саякбайдын бириктирилгени бар, килейген томдугу бар, академиялык бөлүнгөнү бар, энциклопедия, бүт китептин баары бар. Адабияттагы алгебра, физикадан бери бар, негизи бүт китептин баары бар. Ошол манас бөлүмүндө бүт көчүрүп аласыңар. Ноутбукка көчүрүп, колдон келсе телефон деле бар, телефонго деле көчүрүп, ошо Сагынбай Саякбайдын китептерин көчүргөндөн кийин функциялары бар. Мисалы, манас таанууда суроо чыгат да, мисалы 300 суроо чыкты. Дүбүрө канча аскер менен манас менен урушат, мисалы, ушундай суроолор да коелу. Анан дүбүрөнү окуп иретин тапчакты чачырып кетиш мүмкүн да. А эмне кылыш керек? Жана Сагынбайдын китебин көчүрдүңөр да, 9 томдуктарын биздин кежиден көчүрүп алдыңар дагы. Колдон келсе эметен жакшы. Телефондон колдоно албай калсаңар, ноутбук же компьютер болсо, ноутбук азыр баарыңарга бербеди Кыргызстан боюнча башты баардык мугалим баарына эле. Ноутбукка көчүрүп туруп эле, ошол ноутбуктан дүбүрө деген жерди жазсаңар, китептен поиск кылсаңар, дүбүрө адамдын аты бар жердин баарын сары менен чарп берет. Белгилеп берет. Ошол жерлерди окуп туруп эле адамдын атын, жер суу атын, санды, көөнө сөздөрдү ушинтип эле поиск менен эле электрондук китеп менен жообун заматта таап алсаңар болот. Оңой болот бул, аябай технология. Телефон менен деле жакшыраак телефон болсо кылып таап, суроонун жообун бир күндө таап койсо болот. Жана 400-500 суроонун жообун ушул поиск менен эле издөө салып эле электрондук китеп менен оңой болот. Бирок китептин өзүн окуганга жетпей албайт да. Так, суроо берген экен да биякта эжелер. Суроолорду январь айына чейин жарыя кылсак жакшы болот эле дейт. Негизи январь айына чейин кылсак жакшы болмок. Мисалы азыр манас күнү деп 4-үнө чейин биз бошобойбуз. 4-үнөн кийин дагы жылдын жыйынтыгы отчет ал бул деп отуруп дагы узарып кетип атат. Негизи мен деле ниет кылып атам. Жылда ушул таланталы бакчиев түзүчү башында 4 жыл, 15 жылдын 4 жылын бакчиев түздү. Анан 1 жылдай Ырысбайгай түздү. Ошонун дээрлик 10 жылга жакынын суроосун өзүм түзөм жылда ушул райондук турга. Январдын баягы 1-инен баштап бир 7-сине чейин бир жума отурам дагы үйдө эч жака чыкпай, чейинге кирген аюудай суроо түзүп анан оңдоп түзөп да жарыя кылабыз да. Ошого чейин аракет кылып атам эми. Убакыт тийип калса эрте бергенге аракет кылабыз. Бирок болбосо январь айынын 7-сине чейин түзүп, от билимден чыкчакты, министрликтен буйрук менен кетecekти. Группага таратып, суроону берип атабыз алдына. Даярдана бергиле. Баары ушу айланып отуруп барат депчи. Анан эми ал суроого деле карабай, негизи китептин өзүн окуй берсеңер аябай жакшы болот. Дүбүрөнү мен мисал гана келтирдим. Биякта бир эжеке сураган экен, Усупбаева дейт. Дүбүрө деген хандын мисалын баягы болжолду мисал катары айттым да. Ошол сыяктуу эле манас жөнүндө деле Алымбет, Чубак, Сыргак, Айганган жөнүндө, Кенжет жөнүндө деле каалаган сурооңорду ушу поиск менен таба алса болот, электрондук китеп менен оңой болот. Бул аябай жакшы нерсе. Ушу манас эпосун жайылтуу боюнча балдар арасында былтыр биздин жеке билим берүү борбору уюштурду эле, Каракол шаарынын эле деңгээлинде болуп калган. Аны Гүлчөрө уюштурган жана манас китепти окуйбуз марафону сиздер колдоп бербедиңиздерби? Ал мен ушул манас китепти окуйм, ушул бөлүмдөрдү окудум деп монтип китепти көрсөтүп алып, окуп видеосун тиги Instagram, Facebookка жарыялап, анан ошол манасты баяндаган боюнча анан балдар лайк басыш керек болчу да, анан болеть этип атып, мен балдарым бул классым жеңсин, бул окуучу жеңсин деп болеть этип атып, лайк басып атып, анан көп бала көрүп, просмотр болуп, анан манас таанылат деген идея менен жасаганбыз. Анан ким лайк алса, көп алса, ошол жеңүүчү болот дегенде. Сиз анан Азиз Би мырза уулу Гүлчөрө суранып, анан сонун колдоп бергенсиздер, балдар толтура китеп алып сүйүнүп кетишкен да. Ошол жакшы экен. Анан биз ошону Кыргызстандын деңгээлине чыгарсакпы деген оюбуз бар. Каракол эле болуп калды да. Нургүлжө, мен чын дилден колдойм. Мектептин ичинде сынак кылсаңар дагы, район ичинде болобу, шаар болобу, республика болобу, бизди гана карап отура бербей, демилге
көтөрүп кимде ким баштаса мен жок дегенде дипломумду, сыйлыгымды, китебимди, бир сувениримди бергенге жарайм. Мм. Жидет шартыбыз. Ошол. Жакшы деңгээлге чыгып кетсеңер, Ошо. жакшыраак белек коюп берип, жакшыраак акча каражатын бөлүп бергенге деле чама чаркыбыз жетип калды, Кудайга шүгүр. Ошо. Кимде ким болбосун баштагыла, мен жардам берем буюрса. Сиздердин колдо аябай мотивация болду да, балдар ушу Манас театрынан Манас академиясынын дипломун алдык, китебин алдык деп аябай сүйүнүшкөн да. Ушундай сонун интернеттин баары Манас 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 болуп жатышты онлайн менен. Сонун ошондо кылыңыздар быйыл деле. Жардам берели. Муну бир жылда Манас күнүнө карата эмес, мисалы жок дегенде. Жазында бир, күзүндө эки маалда кылсаңар, эки Ооба. маалга тең жардам берели. Маселе эмес. Бул жерде суроо берген экен, суроого. Манасты кайсы жерден окуйбуз жанагы томдуктан дейт. Ыр түрүнөн деле даярдансаңар болот. Же болбосо Сагынбайдын Манасын Рыспай агай иштеп чыкты, оңой. Жана 600 беттик, 6000 беттикти 600 бетке айландырды. Ошо менен окусаңар деле айырмасы жок, эч айырмасы жок. Так, миң уккандан бир көргөн артык дегендей мультфильм тартылат. Туура мына мультфильм кино боюнча Эртугрулду мисал кылыптыр бир эжекебиз дагы бир. Ким жок, аты жок экен биякта. Эртугрул сыяктуу фильм тартсак атаганат. Даңгазалы доордой кылып тартсак сону тартабыз, бир аз калдык Кудай буйрса. Кептин баардыгы бар эле акчага такалып атат да. Бизде акчага эмес, акчасын беребиз, жобосун жарыя кылып койчу десек, милдети болуп турган жерден жарыя кылбай койгон министрликтеги кишилерди айтпабыз да. Түрктөрдө бул үчүн миллион, миллиардтан акчаны бөлүп тартып бирок актап алып атат да, кайра ошонучу. Ошондой эле мисал Манаска келгенде биз азыр акчадан сериал тартканда чоң акча экен, ачык айткандачы бул мультфильм деле тамаша эмес экен, чоң акча экен. Анан бизде анча акча жок, мамлекеттик мекеме болгонубуз деле баягы демөөрчүлөр деле чыга койбойт экен, ачык айтайын. Ошол жагдайда биз азыр Манас театрында мына мен жетекчи болуп келгенден бери долбоор даярдап, баягы Азиздин убагында биздин театр имараты салынды. 1200 метр квадрат. Азыр жаңы долбоор баштадык. Биздин ынтымак ордонун жанында 2 гектар жерибиз бар Манас театрынын. Ошол жерге 1300 кишилик концерттик зал, андан сырткары 350 кишилик банкеттик зал менен 3 кабаттуу 6681 метр квадрат болгон биздин театрдан 400 чоң заманбап баардык шарты бар, өзүн өзү бага турган жаңы корпус салып баштадык президенттин колдоосунда. Ошол корпустан түшкөн каражат менен жана күнүгө той беребиз, банкеттик залда аренда беребиз. Ошол зал акчага Кудай буйрса мугалимдерди колдоо, бала бакчаларды колдоп жакшы шарт түзүп берүү. Анан эң негизги биздин максатыбыз мисалы Сагынбайдын варианты бул Саякбайдыкы булан Шабайдыкынын, Кабаныкынын, Кыдыралыныкы, Тоголок молдонуку деп баш айланып кетти да элдин делечи. Биз садиктен баштап университетке чейин бирдиктүү Манастын эмесин вариантын кара сөзүн дагы, ыр түрүн дагы иштеп баштайбыз. 26-тан баштап ошо имарат бүтүп акча түшкөндө бир 30 кишини коем. 30 киши ошол бирдиктүү Манас окуясынын вариантын ошол мектептен, садиктен университетке чейин окулат. Ошол нерсе менен кино тартылат, ошол нерсе менен мультфильм тартылат. Ошондо Сагынбайда, Саякбайда булан дигинде чыйырды, анан дигинде шакан, анан дигинде орозду, анан дигинде ногой деп баш айланбайт. Бирдиктүү кетет, баардыгы бир айтканда аталары дегенде бир түшүнөт, балдары дегенде бир түшүнөт дегендей бирдиктүү кылабыз. Ошол нерсе сиз айткан кино, мультфильм, сценарий даярдап, ошонун негизинде жылына бирден сериал тартсак дагы өзүбүздүн каржы булабыз болот. Ошо менен мультфильмдерди баштайбыз Кудай буйрса. Ошону менен параллелдүү түрдө жанагы дүйнөдөгү Манаска байланыштуу жер суаттар илимий экспедиция, маданий экспедиция кылып, изилдеп, тартып, чогултуп, сурамжылап, архивде казып, археологиялык казуу жүргүзгөнгө буюрса өзүбүздүн чама чаркыбыз жеткен күн аз калды Кудай буюрса. Албетте эл журттун батасы, Кудайдын көзү түспөсүн дейли, тынчтык болсун, согуш болбосун, аманчылык болсо, сиздер менен биз дүйнөнү кыдырып Манасты даңазалаган, Манасты ааламдык деңгээлге алып чыккан күн аз калды Кудай буюрса. Сонун маек болду. Биздин максат ушу сиздер менен түз байланыш куруп берсек деди элек. Мектептеги жөнөкөй мугалимдер, бала бакчадагы тарбиячылардын манасчыларга, окумуштууларга байланышы жок. Ошондой сиздер менен байланыш түзүү максатында чечилбеген суроолорубузду берип маектешип алуу максатында уюштурдук элек. Нургүлже, бул жерде суроолор бар экен, айтып коеюнчу кабыл этпесеңиз. Жазган экен жакка. Так, өзүм аракет кылам районго барганга. Буяка өзүңүз келгиш деген экен. Аракет кылабыз. Өзүм боло албай калсам, мурда өзүм чыкчумун билесиздер. Анан жетекчи болгондон бери чыга албай калдым. Анча күнгө кеткенге болбойт экен. 3 күндөн ашып кеткенге болбойт магачы.
Анан китеп Сагынбайдын китеби ыр түрү менен да даярданса болот, кара сүз менен даярданса болот, же электрондук китептер толтура даярданса болот. Рахмат баарыңыздарга. Сагынбай Орозбаковду, Саякбай Кырлаевдин китептерин аманчылык болсо жанагы долбоор ишке кирип кетсе, Кыргызстан боюнча бир 2,5 миң, 3 миңге жакын мектеп бар. 1000ден ашуун садик бар. Ошолордун баардыгына Сагынбай Саякбайдын баарын камсыздап берген күнгө да Кудайым насип кылсын. Баарыңыздарга колдогондорго, жылуу пикир жазгандарга, бүгүн сабак окугандарга, ушуну уюштургандарга баарыңарга Кудайым жакшылыгын берсин, кем кылбасын. Негизи жакшы кишилер өзү азбыз, ачык айтканда. Идеологияны көтөргөндөр, чын жүрөгү менен жүргөндөр аз. Ошондуктан ошол нерсени өчүрбөңүздөр. Капаланбаңыздар, таарынбаңыздар, сабыр менен, чыдамдуулук менен, биргеликте, ынтымакта, жакшы үмүт менен мамлекетибиздин эртеңки келечегине салым кошо берели. Оорубаңыздар, сиздер бар, биздин бактыбыз бар, урматтуу эже агайлар, тарбиячылар, мугалимдер. Сиздер бар, биздин ырыскечигибиз бар. Билим берүү жашасын, өнүксүн. Сиздер бар болсоңуздар, калган мамлекет аманчылык болсо болот. Андыктан ийгилик болсун. Манас күнүңүздөр менен куттуктайм Келткан. Өтүнүч ушул Манас театрынын Instagram, Facebook, TikTok аккаунттарына катталып, жаңылыктар менен бөлүшүп, көрүп, конкурстарга келип катышып туруңуздар. Активдүү болуңуздар. Манас деген инсандар бир бололу, ынтымактуу бололу, бири-бирибизди биз колдойлу, бирге иш алып бара берели. Чоң рахмат. Терең ыраазычылык бар болуңуз агай. Рахмат. Мага. Чоң рахмат. Жакшы салыңыздар. Аманчылык болсун. Жакшы салыңыздар. Чоң рахмат Үргүлдү эле ушундай байланышка чыгарып бергениңизге. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Жакшы салыңыздар.